3. Саламатсыздарбы? Кутман күнүңүздөр менен бүгүнкү COVID-19 билим берүү жана илимге кайрадан сариесип аттуу биринчи форумубуздун баяндамачылары жана катышуучулары. Бүгүн биз форумубуздун экинчи отурумун баштаганы турабыз. Бүгүн жогорку окуу жайлар өнүгүү багыттары, аккредитация жана онлайн окутуу маселелери деген экинчи форумубуз бүгүн башталмакчы. Ал эми биз кечээ, бул форум өзү кечээ башталган 22 июнда. Биринчи отурумда мектеп маселелерин караганбыз. Мектеп башкаруу жана окутуу ресурстары деген отурумда мектептеги билим берүүнүн сапатын жогорулатуу жана санариптештирүүнүн мааниси, билим берүү тармагын башкаруу өзгөчөлүктөрү, ошондой эле COVID-19 алынган сабактар тууралуу сүйлөштүк эле. Ал эми эртең 3-чү отурумубуз болот. 3-чү отурумда 24 июнда саат 3-тө болмокчу. Анда илимий изилдөөлөрдү жаңы деңгээлге көтөрүү жолдору деген маселе каралат. 3-чү отурумубузда эл аралык илимий журналдарды баалоо жана алардын талабына ылайык илимий макала жазуу, студенттерди илимий иш жүргүзүүгө үйрөтүп багыт берүү, академиялык чынчылдык жана плагиат маселелери талкууга алынмакчы. Бул форумдун өткөрүү максатыбыз ушул пандемия шартында бардык билим берүү тармагында иштеген агартуучулар капыстан бир топ маселелерге, кыйынчылыктарга туш болдук жана окуу жылын мына аяктап бардыгыбыз азыр баягы сынактардын бардыгын өткөрүп бошоп, азыр ошол нерселерди ошол бир жыл, бир 2-3 айдын ичинде болгон кыйынчылыктарды ортого салып, кандай сабактарды алдык, кандай натыйжаларды көрдүк, дагы мындан ары кандай багытта иш алып барышыбыз керек деген маселелерди ортого салууну чечип ушул форумду уюштуруп жатабыз. Анда бүгүнкү жогорку окуу жайлар өнүгүү багыттары, аккредитация жана онлайн окутуу маселелери деген экинчи отурумубузду ачык деп жарыялайын. Жана бүгүнкү отурумдун катышуучулары жөнүндө маалымат бере кетейин. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министринин орун басары Нурлан Кубатович Омуров биздин бүгүнкү форумга Кыргызстандагы билим берүү тармагындагы санариптештирүү маселелери боюнча маалымат бермекчи. Андан кийин Чынаркүл Рыскулова, Борбордук Азиядагы Америка университетинин доценти, жалпы билим берүү программалары багытынын жетекчилеринин бири, 2019-жылы Кент Стейт университетинде Америкада жогорку билим берүүнү башкаруу адистиги боюнча Кыргызстанда педагогикалык программалардын көз каранды эмес аккредитациясы боюнча окутуучулардын көз карашы деген темада докторлук диссертациясын жактап PhD даражасын алган. Чынаркүл Рыскулованын темасы Кыргызстандагы педагогикалык программалардын көз каранды эмес аккредитациясы боюнча окутуучулардын көз карашы деген темада баяндама курмакчы. 3-чү баяндамачыбызды тааныштыра кетейин. 3-чү баяндамачыбыз Кадиян Бообекова. Эжебиз Кадиян Бообекова Кыргыз-Түрк Манас университетинин гуманитардык факультетинин педагогика кафедрасынын ага окутуучусу, педагогика илимдеринин доктору, PhD'си бар. Кадиян Бообекованын темасы студенттин билимин өлчөө жана баалоо деген темада. 4-чү баяндамачыбыз Рита Исмаилова. Рита Исмаилова Кыргыз-Түрк Манас университетинин үзгүлтүксүз билим берүү борборунда жетекчинин орун басары жана компьютердик инженерия бөлүмүнүн доценти, доктор, PhD. Ританын бүгүнкү күндө ошо Scopus, Web of Science жана башка абройлуу журналдарда бир катар макалалары чыккан жана Кыргызстандагы ушул өзүнүн адистиги боюнча дүйнөлүк ошо чөлкөмдө таанылып калган жаш окумуштууларыбыздын бири. Рита Исмаилованын темасы Кыргызстандагы гибриддик окутуу практикасы деген болмокчу. Эске салсак, үйрөн ураны менен иш алып барган онлайн университети ушул пандемия шартында пайда болгон онлайн университети платформасы мектеп мугалимдерине жана жогорку окуу жайларынын окутуучуларына кесиптик өнүгүүгө багытталган бир катар вебинарларды берип келет. Вебинарлар сериясын буга чейин да өткөрүп келатабыз, мындан ары да жай бою өткөрмөкчүбүз. Ал вебинарларда түрдүү илим тармагында олуттуу эмгек жараткан, чет элде иштеп жаткан жана Кыргызстандагы алдыңкы окумуштуулардын эмгектери тууралуу маалыматтар берилет. Алар өздөрүнүн жасаган изилдөөлөрү тууралуу мындай ойзеки келип угармандарга айтып бермекчи. Ошондой эле онлайн университети платформасы коомдук актуалдуу көйгөйлөргө дагы кайрылып жатат. Учурда азыр зордук зомбулукка каршы дагы өзүнүн акцияларын баштап, бул темага байланыштуу да бир катар вебинарлар сериясын уюштурууда. Андан тышкары мындан башка дагы көптөгөн коомдук маселелерге дагы мындан ары кайрыла бермекчи.
Анда эмесе биринчи сөздү мен Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министринин орун басары Нурлан Кубатович Омуров сизге берсем, агай, микрофонуңузду ачып, камераңызды ачып, баяндамаңызды баштай берсеңиз болот. Мен демонстрация кылайын сиздин презентацияңызды. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү форумдун катышуучулары. Буга чейин мен мына билем, бул отурумдун бүгүн экинчи отуруму болуп атат. Бул жалпысынан 3 отурумда каралган бардык тематикалар азыркы учурда ошо билим берүү системасына абдан актуалдуу жана абдан керектүү деген ойдомун. Албетте бул ушул форумда берилген маалыматтар бул билим берүү системасында бул азыр өзгөчө кырдаал болуп атпайбы, ошол шекилде пандемия убагында кандайдыр бир жаңы изденүүлөрдүн жыйын. Интернет үнү улбай калды, агай. Окуучу студент, магистранттар, ошондой эле мына эртеңки отурумда бул илим темасында каралат экен. Ошондуктан бул демилгени абдан керектүү, маанилүү жана актуалдуу деп мен таап атам. Ошондуктан биринчиден мүмкүнчүлүктөн пайдаланып силерге айта кетет элем, ошол шекил форумду демилгелеп орто табанга. Эми бүгүн ошо уруксат берсеңиздер, мен сиздерге ушул форумдун катышуучуларына, спикерлерине, ошондой эле ушул форумду кийинчерээк ошо YouTube канал аркылуу ар кандай коммуникация тарабынан көргөн адамдарга бир жалпы ошо билим берүү системасындагы санарип багытта эмне болуп атат, ошол санарип багыттагы буга чейинки келген эмнелерибиз менен жетишкендик менен келдик. Ошол шекил билим берүү системасына министрлик тарабынан ошо санарип багытындагы бүгүнкү күнгө баягы жыйынтыктасы кандай бир жардам берди ушу пандемия өзгөчө кырдаал учурунда бир сыйра силерге маалымат берип бөлүшө кетейин деп чечтим. Ошол эле тараптан бир тарап маалымат бербестен биз билим берүү министрлиги, ошондой эле мен өзүм жеке атыман айтат элем, эгерде сиздер тараптан дагы кандайдыр бир бүгүн ушул отурумдун алкагында суроолор болсо, сурооңуздарга жооп кайтаранга даярмын. Ошондой эле кандайдыр бир сунуштар болсо, ар дайым биз билим берүү министрлиги даярбыз. Себеп дегенде ошол шекил жакшы сунуштарды биз бул жактан билим берүү системасын ошол шекил учурда ошо билим берүү системасы ошол шекил өзгөчө кырдаал учурунда деги эле ошол шекил сапатты көтөрүүгө колдонууга ар дайым биз ачыкпыз. Эгерде уруксат берсеңиздер, бир кыска 17-18 бир слайд бар экен, ошол слайдтарды силерге көргөзүп койсом. Рахмат. Мындан айта кетчү нерсе, бул слайдтар орус тилинде жазылган, бирок баяндамасын мен кыргызча айтып берейин. Бүгүнкү слайдта ошол шекил бүгүнкү отурум жогорку окуу жайлар системасына болгондуктан ошол эки жогорку окуу жайлардын ошол деңгээлдеги санарипте эмне иштери жүрүп атат, ошо кыскача ошол шекил жөнүндө айта кетейин дедим элем. Кийинки слайдка өтүп койсок. Уруксат болсо кийинки слайдка кетсе. Бул жерде негизи бизде бул билим берүү системасына бул өлкө деңгээлинде бул билим берүү системасы негизинен бир чоң бир 3 бир документ, стратегия деп койсок, ошонун алкагында иштеп жатабыз. Бул улуттук стратегия, улуттуктун өнүгүү стратегиясы 2018 жылдан 2040 жылга чейин ошол жолдагы санарип элементтери кошулган. Ошол жакка тиешелүү баягы тиешелүү милдеттемелер коюлган билим берүү системасында. Андан сырткары бул коопсуздук кеңешмесинин
18-жылы декабрда болгон отурумунда дагы ошол жерде негизи эле бул жол картасы кабыл алынган болчу. Бул жол картасы ушул 2019 жылдан 2023 жылга чейин ал жактагы жол картасында көргөзүлгөн ушу билим берүү системасында санарип жаатында кандай милдеттемелерди аткарыш керек, кандай жетишкендерге жетишүү боюнча өзүнчө бир милдеттемелер бар. Анан үчүнчү негизги нерсе бул өзүнчө бул өкмөттүн токтому менен бекитилген ушеки санарип процесстерин ушул өлкөдө башкаруу ошекинин түзүмү тууралуу концепция бекитилген. Ошол концепциядагы билим берүү системасына багытталган максаттар, талаптар, убакыттар коюлган деп айтсак болот. Ушеки негизги баягы мамлекет деңгээлдеги 3 документтин жогоруда көргөзүлгөн, бул слайдда көргөзүлгөн 3 документтин алкагында билим берүү системасында иштер жүрүп жатат. Кийинки слайд койсок. Негизги эле бул ушекил алкакта бул билим берүү системасына негизинен бул жерде көрсөтүлгөн максаттар коюлган. Бул максаттарды аткарууда албетте бул билим берүү министрлиги бардыгын ушул максаттын аткарылыштарына шарт түзүүгө милдеттүү. Биринчиден негизи эле ошол билим берүү системасында санариптик билим берүү дейбизби, санариптин негизинде санариптик платформаларды колдонуу дейбизби, жаңы информационно коммуникациялык технологияларды колдонуу дейбизби, ошол жаатта дагы максат баягы милдеттеме коюлган. Андан сырткары бул IT тармагындагы кадрларды даярдоо милдеттемеси коюлган. Ошондой эле ар бир мисалы үчүн окуучу болобу, окутуучу, мугалим болобу, ар бир эле жаран болобу, ошол негизде ар бир ошол категория, айтылган категорияларга бул санарип жөндөмдөрдү калыптандыруу милдеттемеси дагы коюлган. Ошондой эле бул жерде негизи эле бул санариптик контент экос баягы мазмунду ошол электрондук ресурстарда, порталдарда кандай негизи эле мазмунду ошол кыргыз тилинде жайгаштыруу өркүндөтүү максаттары коюлган. Кийинки слайдка. Эми бул жогоруда мен кыскача айтып кеттим. Эми азыркы кырдаалда мына бул негизи күтүүсүз негизде бул COVID-19 келди тилекке каршы. Ошондуктан кыскача айтсак, баарыңыздар билесиздер, биздин мамлекетте 22 марттан тартып өзгөчө кырдаал абалы кирип атат. 24 марттан баштап негизинен эле билесиздер, кээ бир шаарларда, ошо Бишкек шаарында карантин режими киргизилди. Ошол учурда бул билим берүү системасы бул 15-16 марттарда экен, мен эсимде болсо, биз жалпы бир антикризистик план иштеп чыкканбыз. Себеп дегенде ошол кырдаал абдан күчөп кетсе, ошо билим берүү системасынын бардык деңгээлде, мектепке чейинки мектеп жана жогорку бардык деңгээлдеги эмне иш чара алып барабыз, кандай кылып алып барабыз деген сыяктуу антикризистик пландын бардыгын жасап чыкканбыз. Бул антикризистик пландын ар бир пунктуна жазылган болчу. Мисалы үчүн ошол окуу процессин үзгүлтүккө учуратпай кандай режимде өткөрөбүз, ошол үчүн платформалар жаза алабыз. Абдан бир деталдаштырылган план биз бекиткенбиз 24 мартка чейин эле. 24 марттан ошол планга ылайыктап биз иш алып бардык. Себеп дегенде мен өзүм жеке өзүм ошол учурларда ошол марттын башынан баштап эле республикалык штабтын мүчөсү болчумун. Себеп дегенде ал жакта штабта мүчө болгондуктан менде ар дайым ошол маалыматтарды эске алып, ошо антикризистик планды мен бияктан демилге көтөрүп, себеп дегенде мына кырдаалында болуп калат деп, ошондуктан билим берүү системасынан өзүбүзгө бир пландаштырып алалы деген негизде ошо антикризистик планды түзүп, ошону министрликтен бекитип, ошо антикризистик пландын негизинде ошол карантин убагында, өзгөчө кырдаал убагында биз иш алып бардык министрлик. Андан сырткары негизи билесиздер, ошол каникулдар узартылган болчу.
ошол экинтен каникул убагында бизде мүмкүнчүлүк болду ошо мектептерде жана жогорку окуу жайларында, колледждерде дистанттык каникул бүтөөрү менен окуу процессин үзгүлтүккө учурашпай ошо аралыктан дистанциондук технология обучение деп коет, ошолорду колдонгонго баягы мүмкүнчүлүк болду алгоритм жасаганга. И биз ошол эки эл 24 марттан 8 апрелден баштап бул мектептерден каникул бүтүп 4 чейректи аралыктан ар кандай технологияны колдонуу боюнча процесс башталды. Кийинкисинде эми кыскача айта кеткенде бул жактан бул слайдта кичине бuyактан опечатка кетиптир. Негизинен эле 1000 видео уроков деген ордуна 1600 деп видео урок десек туура болот да. Кыскача айтканда бизде мындай маселе коюлду. Себеп дегенде ошо мектептерде окуу процессин үзгүлтүккө учуратпаш үчүн биз ойлондук, анализ кылдык. Оказывается, жанагы Дүйнөлүк банктын бир изилдөөсү боюнча, бул Кыргызстанды караганда алардын отчету боюнча 12,5% калк мындай толук кандуу баягы компьютерларды бар деген маалымат бар экен. 98% элде, ошо Кыргызстан элдеринде ар бир үй бүлөдө телевизор менен камсыз болгон деген бир маалыматтар бар экен, бир көз карандысыз бир отчетто. Андан сырткары бир ушул 90%тен ар бир жаранда бир 90%ке чукул чөнтөк телефондору бар деген бир маалымат бар экен. Ошондуктан биз ойлондук, биринчи максат койгонбуз ошол эки ар бир окуучу, ар бир мектеп окуучусу, алардын саны 1.300.000 чукул. Бирөө дагы ошол эки аралыктан окутуу болгондо ар бир окуу материалдарына ар бирине жеткиликтүү болуш керек. Анан экинчи жагынан карасак, кээ бир анализ кыла келгенде бардык эле мектеп окуучуларында интернетке чыгуу байланышы жок экенин биз аны дагы эске алдык. Экинчиден, эгерде ар бир эле үй бүлөдө компьютер жок, чөнтөк телефону бар дегенди кылдык. Андан сырткары кээ бир окуучуларда мүмкүн чөнтөк телефону дагы бар болгону менен азыркы смартфон деп коебузго, ар кандай приложенияларды баягы колдой албайт деген немени эске алып, бирок максат бардыгына контентти бериш керек болчу. Ошондуктан биз мындай модельди жасап чыктык. Кыскача айтып кеткенде, биринчиден 4-чейректе өтүлчү сабактардын тематикаларын анализдеп, ар бир сабакка ошо теле урокторду тартууну чечтик. Экинчиден, ал теле урокторду как көбүнчө үй бүлөдө телевизор болгондо ошо телевидение аркылуу берели деген чечим кабыл алдык. Эгерде телевидение аркылуу көрүү кандайдыр бир деңгээлде ыңгайсыз болсо, анда компьютери бар, интернетке доступ бар окуучулар үчүн атайын бир портал иштеп чыктык. Ошол эле порталга биз буга чейин iBilim деген көптөгөн жана LibKG деген сыяктуу көптөгөн порталдардын бардыгын ошол жака жайгаштырдык. Экинчиден, ошо тартылган теле урокторду телевидениеден өткөн соң, андан сырткары ошо порталга дагы жайгаштырдык. Себептен ар бир окуучу кокустан телевизорду көрбөй калса, расписание менен ошол эки портал аркылуу көрүп алсын деген мотивде. Анан телевидениега бергенде биз 5 каналды, негизги канал деп тандап алдык. Анткени ушул эки 5 каналды анализ кылсак, ушул өлкөнүн бардык жерине сигналдар жетет экен. Бирок кийинчерээк биз дагы бир нерсени билдик. Бул Бишкек шаары менен Ош шаарында көбүнчө үйлөрдө мындай цифровой телевидение эмес, кабельный телевидение дегенди көрүшөт экен, Алай ТВ деген сыяктуу. Анан кийинчерээк ошол экинин бардыгын ретрансляция кылдык ошол эки кабельный телевидениега. Андан сырткары кээ бир райондор бар экен, алыскы райондордо Борекил Баластан ЛТРдин сигналы жетпейт экен. Ошондуктан баягы жергиликтүү телеканалдарга ретрансляция кылдык да. Бул жагынан 100% баягы материал жетсин деген моментте. Анан экинчиден, бүт баарында компьютер порталыбыз жеткиликтүү болуш үчүн биз Мегаком компаниялары менен, ошол эле сыяктуу компаниялар менен мобилдик тиркеме
иштелип чыкты. Ошо мобилдик тиркеме аркылуу ошо порталда болгон материалдар, ошондой эле телевидение эфирге чыккан болгон телеуроктордун баардыгы ошол мобилдик тиркемелер аркылуу, чөнтөк телефондор аркылуу ар бир окуучуга жеткиргенге аракет кылдык. Бирок акыры жагында анализ кыла келгенде дагы биз санап чыктык. Көрсө өлкө боюнча менин эсимде жок, азыр эсимден чыгып кетти. 30 канча миң балада телефондору жок, канча бир миң баланын үйүндө телевизору жок болуп чыкты. Ал маселени жергиликтүү өкүлчүлүктөр, ошол эле мектептен болобу, садиктен болобу, спонсорлор колдон келишинче мобилдик сиздерге угулуп атабы, бул посторонний шум болуп атат да. Анан экинчи маселе, бул жогоруда айткан нерсе, билесиздер, биз эмне кылдык? Биз информацияны окуучуга жеткирдик, бирок кайтарым байланыш деген бул абдан, кийинки слайд коюп койсоңуз, кайтарым байланыш деген бул абдан негизги кантип ар бир мугалим өзүнүн окуучусу менен болот дегенге биз ар кандай стриминг сервистерди сунуштадык. Бул жерден Zoom болобу, Google Classroom, WhatsApp, ар кандай технологияны бул жерден ошол эле окуу порталына мындан биз билдик, тилекке каршы ошо мугалимдердин көп пайызы, абдан көп пайызы ушул эле сервистерди колдонгонго санарип, мындайча айтканда, жөндөмдөрү жок экени билинди. Бул жактан ошол менен параллельно деп койсок болот, РИППК аркылуу бизде институт повышения квалификации деген бар, билесиздер. Ошол эле аркылуу мугалимдерге дистанттык аралыктан баягы повышение квалификация курстарын жүргүздүк. Ошондой эле бир 5-6 телеурокторду тартып, ошо Zoom, Google Classroom, WhatsApp дегендерди кайтарым байланыш үчүн кантип эффективдүү колдонуш максатында эфирге да чыгардык, порталыбызга койдук. Ар кандай колдон келишинче ар бир мугалимдин параллельно бир жөндөмдөрдү калыптандырууга дагы бир жардам катары биз министрлик тарабынан биз ушундай иштер алып барылды. Мындан айта кетчү нерсе, негизи эле бул жерден көп мугалимдерден көп суроолор болду. Мен кантип коюшум керек? Ал жакта мына бул жогорку окуу жайынан бир Юр академиянын алдында бир IT академия бар. Ошо IT академиянын мугалимдеринен, студенттеринен бир 15 киши, 15 киши бир атайын штаб деп койдук. Ошондой түзүп, аларды ар бир мугалимде кокустан ошол эки техниканы колдонуу максатында суроосу болсо, ошол эки телефондорго горячий линия деп коет го, байланышып, непосредственно IT специалисттерден бир жардам катары алып турушту. Кийинки слайд койсоңуздар. Анан бул жерден эми бизде бул кыскача мектеп эмеле ушул эле сыяктуу, эгерде бул слайдда Калбек, микрофонуңузду өчүрүп коюңуз. бул жерден анан дагы бир нерсе, жанагы интернетке акча кетет эмес, ошондуктан биз ар бир бизде Кыргызстанда 3 мобилдик сотовый операторлор менен сүйлөшүлдү. Алар ошо окуучуларга, мугалимдерге ошо интернет трафигин бекер кылып беришти. Кийинки слайд. Слайдты алмаштырып коюшпойчу белги. Андан эми акырындан бул эгерде сиз өткөрүп жибердиңиз андан мурунку онлайн марафон вебинар боюнча биз баягы жогорку окуу жайларына буга чейин бул министрлик парк высоких технологий менен өзүбүздүн карым катнаш меморандум бар болчу. Мындан мурунку слайдка берип койсоңуз. Азыр. Ал жерден биз ушу онлайн марафон өткөрдүк. Бул онлайн марафондо бул жерден бул парк высоких технологиянын 83 компания бар экен. Басымдуу бөлүгү IT компаниялар, резиденттер. Ошол эки парк высоких технологий ошол эки резиденттерден
азыр айтам 35 спикер ар кандай темада робототехникадан баштап ошол бүгүнкү күндө актуалдуу IT тармагындагы темаларда вебинарларды өткөрдүк, мастер класстарды. Буга катышуучулардын негизги студенттер болду, окуучулар болду, ошондой эле мектеп, университет, вуздардын окутуучулары катышты. Бул жерден ошол IT компаниялардагы иштеген профессионалдар өзүлөрү мына 37 спикер ар кандай тематикада мастер класстарды өтүдү. Жалпы катышуучулардын саны 1,5 миңге чейин катышуучулар болду. Бул марафон ошо апрель, азыр май, ошо майдын башы менен майдын баш жагы менен башталып, ошо 1,5 айда жүрдү да. Ушундайкенде бир иш-чараны өткөрдүк, санар технологияны колдонуп. Кийинки слайд. Кийинки слайдта болсо, мындан сырткары бул билесиздер, ушул түндүк деген маалыматтарды алмашуу бул Кыргызстанда бар. Бул түндүккө азыркы учурда бүгүнкү күндө бул болгон жогорку окуу жайлардагы колледждерди бүткөндөрдүн дипломдордун базасын биз коштук. Мындайча айтканда, мисалы үчүн дипломду тастыктоо болсо, ошол эле эч кандай министрликке келбестен эле ошо түндүк система аркылуу электрондук түрдө ошо дипломдун тастыктоочу механизмине жардам берет. Ошол эле аттестаттардын база данысы да киргизген, баягы министрлик тарабынан берилген лицензиялар да ошол жака киргизген. Ушул жылдын аягына чейин бизде милдеттенмебиз бар, аткарабыз, бир максатыбыз бар. Бардык жогорку окуу жайлардын ошол түндүк системасына кошуу. Мисалы үчүн, эгерде кокустан бул эмнени берет? Мисалы үчүн, билесиздер, бир студент пособие алам десе, эгерде ата-энесине балдарга чектелип ар кандай социалдык бир жөлөк тиректерге кайрылганда, балдарым студент деген сыяктуу баягы окуйт деген справка берет го вуздарчы. Ошол справканы бербестен эле, мисалы үчүн ошо Минтрудка кайрылса, ошо түндүк система аркылуу эле ошо бала студент эмеспи деп автоматтык түрдө тастыктаганга мүмкүнчүлүк берет. Мындан бизде ошо болгон Кыргызстандагы вуздардын бардыгын түндүк системасына кошобуз деген тапшырманын үстүндө иштеп жатабыз азыр. Кийинки слайдта болсо, азыркы учурда ошол жылдын аягына чейин дагы лицензированияны дагы автоматташтырабыз. Бул жогорку окуу жайлар билесиздер, бул лицензия алыш үчүн бир 5 форма бар. Ар бир 5 форманы толтуруп бул жака министрликке тапшырат. Ошонун бардыгын тең кагаз түрүндө эмес, ошо система аркылуу эле толтуруп, кээ бир мисалы үчүн фуги деп коет экен. Ал жерде баягы мамлекеттик окуу жайлардын площадь помещения дегендин учету базасы түзүлгөн учурда түндүк аркылуу ошол жерден эле алынат. Жанагы пожарный санэпидемстанция бардыгын интеграция болуп, биз автоматташтыралы деген негизде ушул жылдын аягына чейин лицензированияны берүү жана документтерди кабыл алуу, чечим кабыл алуу тарабы дагы электрондук системада жасалат. Электрондук аккредитация боюнча бул жерден билесиздер, аккредитация биздин мамлекетте 2 түрү бар. Бул көз карандысыз аккредитация. Бул көз карандысыз аккредитацияларды бул Национальный аккредитационный советтин реестринде кирген көз карандысыз агенттиктер жүргүзөт. Экинчи тарап бул мектеп системасын, ошондой эле орто билим берүү системасында министрлик тарабындагы мамлекеттик аккредитациядагы параллельно жүрүп турат. Бул жерде электрондук аккредитация деген именно министрлик тарабынан жүргүзүлө турган аккредитациялардын электрондук платформасы жасалып чыгат. Ал эми көз карандысыз аккредитация болсо, ар бир аккредитациялык агентство өзүлөрү эгерде кааласа электрондук платформа жасайт. Бул электрондук платформа только мамлекеттик аккредитация өткөрүүгө гана тиешелүү. Кийинки слайдта болсо, бул баягы окуу процессин автоматташтыруу негизинде билесиздер, ар бир жогорку окуу жайында өзүлөрүнүн системалары бар. Кээ бир окуу жайларына АБН деген система, кээ бир окуу жайларына мисалы үчүн өзүнчө Сократ деген система, ар бир окуу жайдын өзүнүн электрондук системасы бар. Мындан сырткары азыркы учурда
азыркы учурда бул министрлик деңгээлде ИСО деп коебуз, это информационная система управления образованием деген чоң бир система жасалып, ошол 2-жылдын аягында ишке киргизилет. Бүгүнкү күндө анын ичиндеги маалыматтар, ошоки көп маалыматтар дээрлик 85%ке толук киргизилди. Мындайдан караганда ошо 1,5 миллиондон ашык данные киргизилди. Бул 1,5 миллион деген цифра эмне цифра? Ошол эки ар бир окуучунун, мектеп окуучунун маалыматы, мектепке чейинки балдардын маалыматтары, жогорку окуу жайларындагы студенттердин маалыматтары, ар бир мугалимдин маалыматтары, ар бир окуу жайында жөнүндө статистикалык маалыматтар, ошол окуу жайда канча мугалим, канча студент деген сыяктуу жана башка маалыматтар ошо 1,5 миллион запись деп коет, ошончо турат. Бирок мындайына жалпыга караганда бул 85% гана түшөт. Негизги ал жака база толук иштейт, базада анык толук болот. Бул 2,5 бир 2 миллионго чукул киргенде. Кийинки слайд. Бул сүрөт экен, аны өткөрүп жиберели. Дагы өткөрүп койсоңуз кийинки слайдка. Андан сырткары бул единое окно деген принципте, мындан мурунку слайдка мүмкүн болсо. Бул бирдиктүү терезе деген принципти биз киргизип атабыз. Бул бирдиктүү терезенин принципи эмне? Жанагы ИСО деген система толук кандуу мына киргизгенден кийин бардык маалымат бир база болгондуктан ар бир тастыктоочу справкалар болобу, ар кандай маалыматтардын баары ушул аркылуу алынат. Билесиздер, 2021 жылдан баштап, бул жылга чейин баягы стат комитет бардык маалыматты берип келчү. Эми 2021 жылдан баштап билим берүү системасына тиешелүү маалыматтарды стат комитет эмес, министрлик тарабынан даярланат жана министрлик тарабынан берилет. Ошондуктан баягы информационный система управления образованием деген база иштелип жатат. Аны ушул жылдын аягына 2021 жылдын башына даяр кылып ишке кирет. Эми мынакей азыркы учурда мына билесиздер, биз окуу жылын карасак бардык деңгээлде аралыкта бүткөрүлдү. Эгерде жогорку окуу жайларга токтоло келсек, жана защита диплом, гос мамлекеттик аттестациялоо экзамендерди бардыгы аралыкта өткөрүлдү. Ар бир университет, ар бир окуу жай тарабынан, буга чейин биз министрлик тарабынан нускама көрсөтмө жасап берилген. Ошонун негизинде ар бир жогорку окуу жайы өздөрүнчө иштеп чыгып, окуу жылын жыйынтыктады. Азыркы учурда буга чейин мына азыркы учурда ОРТ жалпы республикалык тестирлөө процесси жүрүп жатат. Мындай эле офлайн режимде. Эми бул кабыл алуу комиссиясы кандай өтөт? Ошол боюнча бул Кыргызстан үчүн жаңы нерсе болуп атат. Билесиздер, буга чейин ар бир абитуриент ар бир окуу жайын барып, адистигин тандап, талондорун кутучага таштачу. Күнүнкү маалыматты күнүгө ошол эки окуу жайына барып гана көрө алчу. Азыркы учурда бир жаңы система иштелип чыкты. 29 июньдан баштап бул системаны биз кое беребиз. 20 июлда мына биз айтканбыз, биринчи тур тапшыруу, кабыл алуу турлары жогорку окуу жайларда башталат. Мунун кыскача айта кетсем, бул принципи кандай болот? Ар бир абитуриент эч жака окуу жайына барбастан, үйүнөн чыкпастан эле система аркылуу бирдиктүү система аркылуу ал жакта жогорку окуу жайын тандап, бардык жогорку окуу жайлардын тизмеги болот. Ар бир жогорку окуу жайдын ичиндеги кайсыл адистик болсо, ошол адистикти тандап, ошол адистикке өзүнүн ОРТдагы талоонун регистрация кылганга мүмкүнчүлүк бар. Регистрация кылаардан мурун мунун өзгөчөлүгү менен айта кетет элем. Бизде бир гана монитордо, бир площадкада Кыргызстандагы болгон окуу жайлар, ар бир окуу жайдын ичиндеги болгон адистиктердин бардыгы бирдиктүү системада болот. Ар бир абитуриент биринчиден баягы талоонун өзүнүн балына жараша регистрация кылаардан мурун бир сыйра маалыматты көрө алат. Ал маалыматта эмне болот? Ал маалыматта кайсыл окуу жайга, кайсыл адистикке азыркы учурда бул ежесекундный обновление болуп турат. Азыркы учурда канча талоон салынды, конкурс кандай болуп атат деп ранжир автоматтык түрдө түзүлүп турат. Бул маалымат бир гана
абутурентке көрүнбөстөн биз ойлоп атабыз, жалпы коомчулукка ачып беребиз. Ар бир жаран ошол шекилде 2020.edu.gov.kg деген доменди беребиз. Ошол адреске киргенде эле каалаган окуу жай, каалаган университетти ачып, адистин көрүп, ушул учурда канча талон регистрация болду, канча бала баягы тапшырууга рекомендация болду, контрактка, бюджетке баардык маалыматты биз ачык чыгарабыз. Азыркы учурда акыркы штрихтерди жасап атабыз, статистика катары. Ошондуктан бул Кыргызстан үчүн абдан жагын нерсе болот. Ошол экени биз ишке киргизебиз. Мындан толук мүмкүнчүлүк болот. Аралыктан эле ар бир абитуриент, мисалы үчүн Баткенден Бишкекке келип отурбай, ошол жерден тапшырылат. Мындан дагы бир көп немелерди анализ кылып чыктык. Эске ала кетсек, биз жана дистанттык окуудан билдик. Көбүнчө окуучуларда интернет байланышы жок, телефону жок, компьютери жок бар. Ошондуктан биз стратегия боюнча жасап чыктык. Азыр ар бир мектепке Кыргызстан боюнча бир 5-6 компьютер, интернет менен коюп коебуз. Эгерде кокустан бүтүрүүчүдө абитуриентте интернетке мүмкүнчүлүгү жок болсо, же компьютери же чөнтөк телефону болсо, ошол өзүнүн эле мектебине барып, ошол жерде компьютери болот, ошол жерде болгон нускамалардын баардыгы болот, ошол жердеги бир мектеп сотрудниги окутулат, ал көрсөтмө берет, ошол жерден өзү каалаган вузга онлайн түрдө аралыктан тапшырганга мүмкүнчүлүк берилет. Андан бул проекттен сырткары кийинки проект слайдыңыздарда турат. Бул жерде азыркы учурда дагы бир проект иштеп жатат, бирок тилекке каршы бул пандемия учурунда кичине аксап калды. Бул боюнча ар бир мамлекеттик окуу жайларын бир шлюз, баягы акча, анткени билесиздер, ар бир студент контрагын төлөйт, общежитияга жатканда акчасын төлөйт, академик справка алганда акча төлөйт, диплом алганда акча төлөйт, билесиздер ар кандай. Ошонун баардыгын тең көмүскөдө калбаш үчүн атайын Нурлан Кубатович, үнүңүздү улбай атат. финансы жагынан айкындуулукту, ачыкты, жанагы ар кандай терс көрүнүштөрдү эметиш үчүн ушул экинде бир проект жүрүп атат. Саналик тарабында план боюнча ушул жылы биз жылдын аягына чейин пилот кылып 16 вузду алганбыз. Жылдын аягына чейин баардык мамлекеттик окуу жайлар өтүш керек болчу, бирок тилекке каршы бул пандемия кичине графиктерди өзгөртүп койду, бирок бул милдеттүү эмес, бул максатты койгонбуз, ошол дагы жасалып чыгат. Бул ИСО боюнча жана мен айтып өттүм. Кыскача ушул экил деңгээлде иштер жүрүп атат десек болот. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Эгерде сурооңуздар болсо, жооп бергенге даярмын. Чоң рахмат, Нурлан Кубатович. Министрлик жүргүзүп жаткан бир катар иштер боюнча жакшы маалымат берип өттүңүз. Анда азыр биз чатты карап көрөлү. Чатта суроолор болсо, биз бирок талкууну аягында жасайлы дегенбиз. Эгер мүмкүн болсо, убактыңыз болсо аягына чейин катышсаңыз, анда жакшы болот. Сизге чоң рахмат маанилүү баяндамаңыз үчүн. Анда мен кийинки сөздү баяндамачыга бере берейин. Чынаркүл Рыскулова, Борбордук Азиядагы Америка университетинин доценти, Кыргызстандагы педагогикалык программалардын көз каранды эмес аккредитациясы боюнча окутуучулардын көз карашы деген изилдөөсүнүн негизинде бизге баяндама бермекчи. Бүгүнкү күндө аккредитация маселеси баардык жогорку окуу жайларынын кездешкен маселелеринин бири. Ошол боюнча бизге маалымат берип кетсеңиз. Саламатсыңарбы? Бүгүнкү форумдун катышуучулары Гүлзада рахмат, тапшырган уюштуруучуларга да чоң рахмат. Мен азыр экраным менен бөлүшөйүн биринчи. Бул менен Америкадагы университетте доктордук диссертация боюнча ишим эле өткөн жумадагы 2 жума мурун болуп калды. Толугураак маалымат берип кеткен бул боюнча бүгүн кыскача бөлүшүүнү чечтим.
Мурда качкандар болсо кайталап калганга андык үчүн кечирим сурайм. Эми Кыргызстандагы аккредитация тууралуу көз каранды эмес. Биздин университеттин окутуучуларынын көз карашы. Аккредитация бизде Кыргызстанда көз каранды эмес аккредитация 2016-жылы башталган. Аккредитация билим берүү министерствосунун талабы. Анткени аккредитация диплом менен байланышкан. Аккредитациядан өтпөгөн жогорку окуу жайынын бүтүрүүчүлөрү Кыргызстандын мамлекеттик дипломун ала алышпайт. Эми Америкада болсо бул аккредитация университеттерди финансылык жактан каржылоого байланышкан. Университеттин дипломуна эч тиешеси жок. Анткени университетте АКШда ар бир университет бүтүрүүчүлөргө өзүнүн дипломун берет. Берет дагы аккредитациядан өтпөгөн жогорку окуу жайы федералдык бюджеттен каржылоого акысы жок. Мисалы үчүн студенттер жанагы scholarship финансылык жактан жардам ала алышпайт, эгерде университет аккредитациядан өтпөсө. Институттардын изилдөө иштерине гранттар берилбейт. Ушул сыяктуу бул Америкадагы аккредитация менен биздеги аккредитациянын айырмасы биздин аккредитация университеттин дипломуна байланыштырылып калган. Анткени бизде дипломдун мамлекеттик дипломдун ээси болуп бир гана институт, бул Министерство образования, билим берүү министерствосу ээлик кылат дипломго. Ошон үчүн бизге диплом менен байланышып калган. Америкада болсо бул финансылык жактан финансылык каржылоого байланышкан. Аккредитациянын көйгөйү, эң биринчи көйгөй бул сапат. Билим берүүдөгү сапаттын төмөндөшү. Негизги максаты да ошол. Ошол университеттердеги билим берүү сапаты талапка жооп береби? Ошо диплом алууга студенттердин деңгээли жетиштүүбү деген суроо да, чейин суроо. Андан кийин эффективдүү баалоо. Баалоо дегенде сапатты, билим берүүнүн сапатын баалоо системасынын жоктугу, анан стейкхолдердин сапатка болгон нааразычылыктары. Азыр кайда болсо эле биз угабыз сапат төмөндөп атат, университеттер жакшы окутпай атат, мектеп жакшы окутпай атат дегендерди эле угабыз. Анан мамлекеттик аттестациянын мүчөлүштүктөрү, анан жаңы аккредитациянын киргизилиши. Эми бул жөнүндө азырынча изилдөөлөр жокко эсе болуп атат. Бир четинен жаңы башталды 2016-жыл. Талкуу андан бир топ жыл мурун башталган, бирок өзүңөр билесиңер, министрлер алмашып, саясат өзгөрүп, жаңы талаптар коюлуп дайыма өзгөрүүлөр болуп, кичине артка жылып келген, ошо менен 16-жылы башталды. Бирок пандемияга карабастан, ушул кыйынчылыктарга карабастан, жанагы көз каранды эмес аккредитациялык агентстволор аккредитацияларын өткөзүп келатышат. Ушул учурда дагы тынбай өткөзүп жүрүшөт. Изилдөөнүн максаты бул Кыргызстандагы 3 мамлекеттик университеттин окутуучуларынын педагогикалык программаларын көз каранды эмес аккредитациядан өткөрүүгө болгон көз карашын изилдөө эле. Анткени эмне үчүн окутуучулардыкы? Себеби окутуучулар окуу процессинин негизги катышуучулары. Студенттерди окуткандагы, алардын билимин баалагандагы, факультетти аккредитацияга даярдагандагы, алардын жана өздүк отчетторун түзгөндагы биздин окутуучулар. Ошон үчүн ошолордун үнүн угууга аракети болду. Ошол максат менен баштаган. Изилдөөнүн негизги суроосу бул окутуучулардын педагогикалык программаларын көз каранды эмес аккредитациядан өткөрүүгө болгон көз караштары кандай? Бул суроого жооп бериш үчүн дагы 4 суроо койгон толуктоочу. Окутуучулардын аккредитация карата мамилесине таасирин тийгизген негизги факторлор кайсылар? Анан көп өзгөрүүлөр орун алган контекстте, мен бул контекстте университеттин контекстин, жогорку билимдин контекстин айтып жатам. Өзгөрүүлөр, ар түрдүү өзгөрүүлөр болду. Баллон процесси, кредит сааты кирди, жана башка көп нерселер кирди. Кийинки слайддарда токтолом.
Аккредитация процесси окутуучулардын жашоосуна, алардын иштеген ишине канчалык деңгээлде таасирин тийгизди деген суроо. Андан кийин окутуунун борборуна студенттерди коюу жана студенттердин үйрөнүү сапатын жогорулатуу үчүн окутуучулар сабак берүүдө эмнени өзгөрттү өздөрүнүн ишинде. Биз көп айтабыз, азыр көп айтылып жүрөт, student centeredness англисче, жанагы окуутуунун борборуна студенттерди коюу. Биздин мыйзамда дагы айтылып жүрөт, инсанды өнүктүрүү деген талап коюлуп. Окутуучулар, андан кийинки суроо, окутуучулар, студенттер алдын ала белгиленген үйрөнүү жыйынтыктарына жетишкен, жетишпегендигин кантип аныкташат? Мен үйрөнүү жыйынтыктарын жанагы learning outcomes же болбосо результаты обучения дегенди ушинтип котордум. Үйрөнүү натыйжасы деп жүрөт кээ макалаларда. Ушуну кантип аныкташат жеткен, жетпегенин деген суроо. Изилдөөнүн негизи катарында Шлосбергдин өтүү теориясын алган. Бул жерде Шлосберг 4 фактордун негизинде анализ жүргүзүүнү талап кылат. Абал, өзүң, колдоо жана стратегия. Бул адамдын бир абалдан экинчи абалга жеңил өтүү жөндөмүнө таасир берүүчү факторлор. Адабий обзор англис тилинде басылып чыккан аккредитация тууралуу же болбосо сапатты баалоо, ченөө тууралуу изилдөө булактары басылып чыккан макалалар абдан көп болот экен. Орус тилинде басылып чыккан изилдөөлөр аз. Кыргыз тилинде сапаттуу билим берүүгө ишендирүү системасы боюнча илимий макалалар жок десе. Эми изилдөө усулдары, бул сапаттык изилдөө 3 мамлекеттик университетте өткөзүлгөн. Катышуучуларды тандоо окумасы максатка ылайык тандоону чечтим, анткени мага мурдагы мамлекеттик аттестацияны жакшы түшүнгөн, анан азыркы көз каранды эмес аккредитацияга катышкан тажрыйбасы чоң окутуучулар керек эле. Материалды топтоого, документтерди анализдөө, жарым жарта структураланган маек өткөздүм мугалимдер менен. Анан материалды талдоого, диктофондон жазуу, код коюу, темаларды аныктоо, топторго бөлүү, жаңы темаларды жаратуу, анан өз оюңду жазуу, катышуулар менен текшерүү, жазган кагаздарды анализдөө ыкмаларын колдондум. Эми биринчи суроо боюнча, суроолор боюнча кыскача токтолуп кетейин. Эмне жыйынтыкка келдим? Бул мугалимдердин ою боюнча аккредитация терс таасирлерин дагы тийгизди, оң таасирлерин дагы тийгизди. Ошол оң таасирин тийгизген факторлорго университеттин атмосферасынын жакшырышы деп эсептешет. Анткени мугалимдер бири-бири менен көбүрөөк сүйлөшүп, администрация менен көбүрөөк сүйлөшүп, өздөрүнүн иши боюнча дагы көбүрөөк диалогторго катышып, атмосфера жакшы болду дейт. Бул аккредитация процесси өнүүгө, өзгөрүү, үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк түздү мугалимдерге дейт. Анткени мугалимдер өздөрүнүн өтүп аткан сабактарын кайра карап чыгышып, лекцияларын кайра карап чыгып, методикаларын карап чыкканга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Анан аккредитация билим берүү сапатын жогорулатууга мүмкүнчүлүк түзөт деген ойду айтышты. Экинчи жагынан терс факторлор, терс таасирин тийгизүү факторлорго кагаз иши өтө көп. Мугалимдер өздөрүнүн жумуштарын, сабак берүү негизги жумуштарын таштап коюп эле, жалаң эле кагаз толтуруп, форма толтуруп эле отуруп калдык дейт. Жетишерлик тренинг же маалымат болгон жок дейт. Ошол тренингдин жетишсиздигинен бир форманы кайра-кайра толтурганга туура келди. Декан келип бирди айтат, кафедра баштышы келип бирди айтат, аккредитация агентстводан келип дагы бирди айтат дегендей сөздөр көп болду. Аккредитация процессин башкаруу дагы төмөн болду деген ой айтылды. Стресс абдан көп болду дейт, анткени аккредитациядан өтпөсөңөр факультет жабылып калат. Аккредитациядан өтө албасаңар, жакшы катышпасаңар силерге балл кошуп бербейбиз, аттестациядан мугалимдерди өткөзбөйбүз деп, ошондой бир кыйынчылыктарда иштедик дейт дагы. Анан жалпысынан аккредитация бул билим берүүнүн сапатын жогорулатпайт деген ойду айтышты. Мына бул жерден айта кетүүчү нерсе,
аккредитация процессinin оң таасирин тийгизчү факторлорго караганда терс таасирин тийгизчү факторлор көбүрөөк экен. Андан кийинки суроо бул көз караш кандай, оң жагын айттым. Анан жана терс эметкендер көбүнчөсү жаңы аккредитация бул министерствонун дагы бир сөзсүз түрдө аткарыш керек деген эле талабы. Баягы эле мамлекеттик аттестациядан эч айырмасы жок экен. Кагаздын иши эле көп экен деген сөздөрдү айтышты. Андан кийин стейкхолдер менен маектешет экенсиңер, көбүрөөк элдер менен жолугат экенсиң, бар студенттерди да, ата энелерди да чакырганга туура келет экен дейт дагы. Бул жерден дагы терс жагы, баягы стейкхолдерлерге ата энелерди да, иш берүүчүлөрдү, бүтүрүүчүлөрдү киргизиптир дагы. Аккредитациянын максатын жакшы түшүндүрбөстөн ошолор келип жооп берип койсун деп мугалимдер даярдашат экен. Келип мага ушуну айтып коюңузчу, мен аккредитация болгон атат, комиссияга ушуну айтып бериңизчи деп. Анан баягы мугалимдер, ата энелер келгиси келбесе, аларга чай уюштуруп университеттерде, алар менен сүрөткө түшүшүп, анан сүрөттөрүн жанагы УМК деген папкаларга тиркешип, далил катарында. Ушундай убара болдук, ушундай көп убакытты алды деген сөздөр көп болду. Анан мамиле жакшырганын айттым. Анан өз арадагы окуучулардын арасында да мамилелер өзгөрүптүр. Кимдин ким экенин билдик, ким жакшы иштейт экен, ким сабакты жакшы окутат экен, өзүбүздүн дагы кандай иш алып барганыбызга башкаларга салыштырмалуу дагы өзүбүздүн ким экенибизди дагы жакшы түшүндүк дейт. Кийинки суроо баягы өзгөрүүлөр, ошол өзгөрүүлөр кандай мугалимдерге таасирин тийгизди? Биринчиден 11-жылдан баштап структуралык өзгөрүүлөр болду. Бакалавр, магистратура, андан PhD-ге кирдик. Баллон процессинин ыкмаларына өтөбүз деп. Европалык кредит саат системасына өттүк. Бирок ошого карабастан Европалык кредит саат өткөн менен баягы эле академ саатта иштеп жүрүшөт мугалимдер. Баягы эле азыр, например, мисал үчүн силен жылдык нагрузкаң канча десең, мынча кредит деп айтпайт мугалимдер. Азыр мугалимдер деле баягы эле 700 саат, 900 саат деп академ саат менен иштеп жүрүшөт. Кредит саатка өткөндө дагы жакшы түшүнбөй эле арифметикалык жактан эсептеп чыгарып коюшкан. Мисал үчүн 80 сааттык предмет болсо, ал 80 саатты жана министерствонун талабы боюнча бир кредит саат 30 академиялык саатка барабар дегенге такап туруп, 80 саатты 30га бөлүп туруп, 2,5 кредит деп коюп коюшкан. Анан студенттердин өз алдынча иштөөсү деп, өз алдынча иштөөсүнө бир өзүнчө көп жумуш кылып болуп калган. Өз алдынча иштөө деп туруп, мугалимдер өзүнчө журнал түзүшүп, ага отработкалган сааттарын жазып кыйналышып, андан кийин ал боюнча дагы отчет берип, анан жанагы учебный планда бул студенттердин мугалимдер менен өз алдынча иштөөсү деген СРС деп саат кирип калганда, бул дагы эми убагында алда керек болсо керек, кредит саатка өткөндө саат кыскарып, мугалимдердин сааттарын же болбосо эмес нагрузкасын сактап калалы деген аракет болсо керек. Бирок бул бир аз кичине туура эмес талап, туура эмес мамиле деп ойлоп калдым. Анткени мугалимдердин өздөрүнө да жакпайт. Анан өзгөрүүлөр кандай таасирин тийгиз десең, байкай, бир жумуштун ордуна 2 жумуш жасап атышат да. Бир четинен жанакы баллон процессиндеги ошолордун принциптерине өттүк деп жана транскрипти киргизебиз дагы. Транскрипти киргизип туруп, эски зачетный книжка дегенден арылбайбыз. Зачетный книжка дагы бар, транскрипт да бар. Эмнеге экенин билбейм, же жаңы өтпөйбүз, же эскини калтырбайбыз. Андан кийин сылыбыз жазып, баарыбызда сылыбыз бар, аябай талап кылып сурап атабыз. Колдон келишинче бирөө туура эмес кылып жазып атат. Бирок сылыбыздын жанында дагы рабочий программаны дагы талап кылабыз. Бул такыр кереги жок нерселер да, ошондук кыйналып атабыз дейт. Баягы сылыбыздарыңар турат, баары бир деле кафедрага келгенде бизден рабочий программаны талап кылып атышат дейт. Анан баягы илгерки Советтер Союзундагы кафедралдык журнал деген азыркыга чейин. Кече да бир коллега менен сүйлөшсөм айтат, университетке келип кафедралдык журнал менен индивидуалдык планды толтуруп кеткиле деп айтты дейт. Анын кереги эмнеге бар экенин такыр түшүнбөйм. Эмне үчүн
эмдиги чектиги 10 жылдан ашты баллон системасына өткөнүбүздө. 10 жыл аша экен, 9 жыл болуптур. Эмне үчүн эмди чектиги ошол журналдарды алып койгонго болбойт. Кереги жок нерселер да, групповой журнал, зачетный книжка дегендер дагы деле колдонуп келишет дагы, бир ушул өзгөрүүлөр ишти жеңилдетип же болбосо сапатын оңдогондун ордуна баягы кереги жок жумушту көбөйтүп койду да мугалимдерге. Анан жаңы баа коюу системасы баягы 5-4-3 койгондон ордуна 100 баллдык система менен аны да жакшы түшүнбөй келебиз дейт. Ушул жагы бар экен. Эми бул теорияга мен токтолбой эле коеюн. Кантип анализделгенин, өткөндө эметкенден кийинки суроого өтөйүн. Бул кийинки суроодо студенттерди окутуунун борборуна коюу парадигмасы да, анан студенттердин үйрөнүү сапатын жогорулатуу үчүн эмне өзгөрдү сабак берүүдө. Кайсы мугалимди сурасаң эле интерактивдүү методикага өттүк дейт. Бирок интерактивдүү методикадагы өтө ченелүү болуп калган. Интерактивдүү методика десе эле биз деген лекция окубай эле, азыр биз жалаң эле видео урок менен сабак өтүп калганбыз дешет да. Бирок ал жагында бир жаңы тапшырмалар ойлонуп чыкканын, мугалим окутуучулардын студенттерин бир жөндөмүн же болбосо жанакы сын көз караш менен анализдөөгө үйрөтүү методикаларын айткан киши болгон жок. Өтө чектелүү. Анан сабактардын форматын, анан мазмунун өзгөрттүк дейт. Форматын өзгөрткөндө деле студенттер сүрөт тартып келип атат, анан реферат жазгандын ордуна студенттер видео урок менен презентация жасап атышат дейт. Ушул жагы бар экен. Анан окутуунун борборуна студенттерди коюу десең, буга өтө үстүрүктөн мамиле кылышат экен дагы. 40 мүнөттүк же 50 мүнөттүк сабак болсо, ошол сабак убактысын мугалим менен студенттин ортосуна гана бөлүп коюшкан, чектеп. 80% сабакта студент сүйлөш керек, 20% сабакта мугалим сүйлөш керек дейт да. Мындай бир мугалим студенттин оюн, студенттин жөндөмүн өзгөртүү деген кичине азыраак экен. Анан бааны бал менен койгону айттым, ушул жактары бар экен. Кийинки сурообуз бул жана студенттердин үйрөнүү жыйынтыктарына жетишкени же жетишпегени. Биз сылыбызда талап кылабыз. Ушул курсту бүткөндөн кийин студент эмне билип чыгат? Бул жөнөкөй эле нерсе сыяктуу да. Менин курсумду, менин сабагымдын аягында эмне билип чыгат деген суроого аныкташ үчүн бул үйрөнүү жыйынтыктары деген түшүнүккө бирдей аныктама жок экен. Биздин мамлекеттик стандарттарда мына педагогика боюнча, филология адистиктери боюнча карап чыктым 215-жылкы стандарттарды. Ал жерде аныктамасы мындай берилген. Негизги окуу программасында билим алуунун жыйынтыгында алынган компетенциялар дейт. Башкача айтканда, компетенция менен окуу жыйынтыктары кичине эки башка нерсе болсо дагы экөө кичине аралашып калгандай. Андан кийин окуу программанын аккредитациялоо үчүн минималдык талап деген документ бар. Ошол боюнча студент окуу процессин аяктаганда кандай билим, жөндөмдүүлүк алып чыгат дегенди так билдирет дейт. Бул жерден бул туура деп ойлойм. Анан үйрөнүү жыйынтыктары, компетенциялары билим берүү министерство тарабынан баягы стандартта аныкталган, жазылган экен. Ар бир адистик боюнча программанын деңгээлинде декандар менен кафедра жетекчилери жазат экен. Менин түшүнүгүм боюнча. Андан кийин демек мугалимдер болсо, университет мугалимдери жыйынтыктарды кантип түзүш керек, кантип ошо силабуска киргизиш керек, аларды компетенциялары менен кантип байланыштырыш керек экенин билишпейт. Демек окутуучулар силабуста белгиленген үйрөнүү жыйынтыктарына студенттердин жетишкенин же жетишпегенин кантип аныкташты билишпейт. Ушул жерин бар экен. Анан Чынара эже бир жыйынтыктаңыз, убакыт бүтүп баратат. Ушул акыркы слайд жыйынтыктайм азыр. Эми бул изилдөө ишин жүргүзгөндөн жыйынтык бул билим берүү сапатын камсыз кылуу системасына бир салымын кошот деп ойлойм.
материал, топтолгон материал абдан көп. Дагы бир макала орус тилинде, диссертация англис тилинде жазылган. Бул вебинарга, бул эмеге кыргызча которгонго туура келди. Окуучулардын үнүн угуу бул өтө маанилүү деп эсептейм. Анткени аккредитация боюнча жыйналыш же болбосо конференция болсо, бизде биринчи учурда ким барат? Биринчи жетекчилер барат, биринчи декандар, ректорлор беришет, бирок иштин өзүн алып барган мугалимдер, университет мугалимдери, алар аккредитация процессинин негизги катышуучулары. Анан ушул жаңы системаны ичинен жакшы түшүнүшөт деп ойлойм. Дагы анан булардын пайдалуу кеңештери абдан көп. Анан ушуларды угуп коюш туура деп эсептейм. Жыйынтыгым ушул болду. Колдонулган адабияттар, анан суроолоруңар боюнча болсо жооп берем. Рахмат чоң. Чоң рахмат, Чынар эже. Чынара Рыскулова 2019 жылы Кент Стейт университетинде, Америкадагы жогорку билим берүүнү башкаруу адистиги боюнча Кыргызстанда педагогикалык программалардын көз каранды эмес аккредитациясы үчүн окутуучулардын көз карашы деген темадагы изилдөөсүнүн докторлук диссертациясынын негизинде бизге баяндама жасап берди. Сизге чоң рахмат, Чынаркүл эже. Анда кийинки баяндамачыбызга сөздү берсек, кийинки баяндамачыбыз Кадиян Бообекова, Кыргыз-Түрк Манас университетинин гуманитардык факультетинин педагогика кафедрасынын ага окутуучусу, педагогика илимдеринин доктору, PhD, студенттин билимин өлчөө жана баалоо боюнча бизге айтып бермекчи. Кадиян эже, микрофонуңузду ачсаңыз, сиздин презентацияңыз менде. Сиз баштай бериңиз, мен презентацияңызды ача берем. Камераңызды да ачып койсоңуз. Саламатсыздарбы, урматтуу вебинардын катышуучулары, урматтуу уюштуруучулар, сиздерге рахмат ушундай бир мүмкүнчүлүк бергениңиздер үчүн. Бул студенттин билимин өлчөө жана баалоо деген тема боюнча мен бүгүн сунум жасамакмын. Бул жердеги нерсе, бир нерсени баалоо үчүн аны өлчөө керек. Өлчөш үчүн эмне менен өлчөйбүз? Килограмм мененби, метр мененби, грамм мененби, узундук мененби, же башка бир нерсе мененби дегенде. Бирок биздин өлчөй турган нерсебиз студенттин билими болуп атат. Билими, көндүмү, билгичтиги, алганы, үйрөнгөнү болуп атат. Булардын баардыгы көзгө көрүнбөгөн нерселер болуп атат. Аны кантип баалайбыз деген маселе коюлуп атат. Демек, биз бул жерде сынак деген сөздү карашыбыз керек. Бул сынак деген сынак берүү, сынак алуу, сынакка түшүү, сыналып келүү, көрүнүү деген нерсе сыяктуу. Сынак өткөрүү, сынакты жыйынтыктоо, сыноо сөзүнөн келип атат дагы. Ногу биз кимди сынап атсак, биздин немеде маселеде студентти сынап атсак, кандайдыр бир өзгөчөлүк, жетишкендик, жөндөм, касиет, артыкчылыктарды белгилүү бир критерийлерге жараша аны баалоо, аныктоо, сыпаттоо болуп эсептелинет. Кийинкисин өтүп кетсеңиз. Андан кийин биз сынактар максатына жараша өзгөрүлүшү керек. Себеби кайсы максат менен сынап атабыз, анын эмнесин белгилегибиз келип атат, анын жөндөмдүүлүгүн белгилегибиз келип атабы, же болбосо билимин өлчөгүбүз келип атабы, билгичтигинби, шыгынбы, натыйжасынбы, касиетинби, буларды биз тактап алышыбыз керек. Микрофонуңуздарды өчүрүп койсоңуздар, катышуучулар. Анан сынап атканда могу иш билгилик компетенттүүлүгүн сынайбыз, же болбосо иш билгилигин канчалык деңгээлде үйрөндү, канчалык деңгээлде көндүмдөргө, билимдерге, билгичтиктерге ээ болду, эмнени алды. Жыйынтыгында мен силабуста бул сабактын аягында балдар моуну алат. Бул сабак бүткөндөн кийин момундай өзгөчөлүктөргө ээ болот, тигини өлчөй алат, тигини карай алат, муну сыпаттай алат, муну айтып бере алат, муну жазып бере алат, муну түшүндүрүп бере алат деп белгилеген болчумун. Ошолорго ээ болду деген нерселерди карайбыз, иш билгилигин карайбыз. Анан ал ошо кесипке жараша, сабакка жараша, бөлүмгө жараша өзгөрө бериши мүмкүн. Эмнесин өлчөп атабыз, кайсы жөндөмүн өлчөп атабыз, кайсы касиетин, кайсы адистигин, кайсы билимин өлчөп атабыз деген нерсеге жараша
өзгөрө бериши мүмкүн. Андан кийин сынактар өзгөчөлүгүнө жараша 5-чи слайдка келсеңиз. Сынактар ушулбу же мындан кийинки келсеңиз. сынак Ооба, кийинкисине келиңиз. Тандоо сынактары бар. Бул жерде тандап алуу, мисалы үчүн абитуриенттерди тандап алабыз, ишке тандап алабыз. Же болбосо белгилүү бир критерийлеринен могуну билет экен, могуну билбейт экен, муну жасай алат экен, муну жасай албайт экен, муну түшүнөт экен, муну түшүнбөйт экен, муну үйрөнүп кете алуу потенциалы бар экен же жок экен деген нерселерден биз аны тандап алабыз. Анан бөлүштүрүү, классификациялоо, деңгээлин аныктоо сынактары да бар. Ал дагы окуу процессинде жасала турган жеке талапкерлердин жеке өзгөчөлүктөрүнө, жөндөмдөрүнө жараша бул өтө жакшы, бул жакшы, бул жакшыдан бир аз төмөнүрөөк, бул болот, бул орто, бул болбойт. Мунун жөндөмү такыр башка жака экен, бизге эмес экен деген сыяктуу классификациялоо. Андан кийин жарыш сынактары бар. Мисалы үчүн көп сандагы кишилер иш алам десе, же болбосо университетке өтөм десе, ошо жарыш сынактары же конкурстарды неметебиз. Биздин сабакка түздөн тиешелүү боло турган сынактар булар жазуу жүзүндө болушу мүмкүн, ооз-2 жүзүндө болушу мүмкүн, практикалык болушу мүмкүн, лабораториялык болушу мүмкүн, проект түрүндө болушу мүмкүн, ар кандай болушу мүмкүн. Эми жазуу жүзүндө, билет түрүндө болушу мүмкүн. Жазуу жүзүндө сынактардан булар эссей жазуу, туура катаны, туура же жаңылыш же туура дегенди табуу, жүкташтыруу же түгөйүн табуу, бош жерлерди толуктоо, сүйлөмдө бош жерлерди толуктоо, же болбосо көптөн тандама деген жана multiply choosing деген тестти дагы карап көрөбүз. Андан башка дагы кийинки слайдка өтө бериңиз. Сынактын жалпыга маалым түрү болуп, мугалим суроо берген, окуучулар аны суроо таратып бергенден кийин ага жооп берген түрүнү эсептейбиз. Манасда деле ушинтип классикалык сынак деп эссе жаздырып алып атканбыз. Бирок ошол эле учурда ачык китеп сынагы да бар. Мисалы үчүн китептен карап туруп тексттен өтө маанилүү жерин табуу, же болбосо бир текстти карап туруп таблицаларды, мисалы үчүн логарифмаларды, же болбосо химиялык элементтерди табуу деген сыяктуу. Андан башка дагы бул биз 4-чү чейректе же болбосо 2-чи семестрде класстан тышкаркы жооп жазуучу сынактарды көбүрөөк колдондук. Себеби студенттердин чындап эле өз алдынча иштегенине мүмкүнчүлүк түзүлдү бир тараптан, экинчи тараптан канчалык деңгээлде кыйналсак дагы муну үйрөндүк, баарыбыз үйрөндүк. Себеби 16 мартта карантинге жабылдык, 23 марттан баштап эле Манас университети кайра баштады. Баарыбыз эмне болгонубузду билбей атып эле тапыр-тупур киришип атып, ката жасап атып, кемчилик кетирип атып, кайра оңдоп атып, анан баарыбыз дагы биз дагы үйрөндүк. Эми көбүнчө булар проект даярдоо, семинар, дил баян жазуу сыяктуу нерселерди каратып туруп, биз экзамендерди алып аттык. Эми сынактар кыска убакыттагы сынактар, жана квиздер же модульдар болушу мүмкүн, ара сынактар болушу мүмкүн, жарым жылдык сынактар болушу мүмкүн. Бул сынактарда менин сабагыман балдар эмнени билди, ушул убакка чейин эмнени үйрөндү, берген темалардан кайсы нерселерди алып калды, кайсынысын түшүндү, канчалык деңгээлде түшүндү, кайсы аныктамаларды, түшүнүктөрдү, өзгөчөлүктөрдү, касиеттерди, керектүү, кесипке керектүү нерселерди эмнени билди, көрдү, айырмалады, эмнеге көндү, эмнени үйрөндү деген суроого жараша биз жылдык же жарым жылдык сынактарды алабыз. Ошол эле учурда сабактан бошотуу сынактары бар. Андан башка дагы семестрдин жыйынтыгында жалпы сынактарыбыз бар. Ошондой эле жүйөлүү себептен улам берилген кошумча сынактар бар. Мисалы үчүн экзаменге келбей калды, андан кийин кайра белгилүү бир арыз жазгандан кийин жаңы бир сынак алышы мүмкүн. Мамлекеттик сынактар бар, дипломду коргоо сынактары бар дегендей сынактар ооз-2 жазуу, практикалык жана лабораториялык болуп отура бөлүнөт. Эми биз эмнелерди кылдык? Сынакта биз эмнени өлчөйбүз? Билим, билгичтик, көндүм, иш билгилик, жөндөм, чыгармачылык, жасаган иш өлчөйбүз. Жасаган ишти өлчөш үчүн ар бирине
канчалык деңгээлде суроо татаал болду, же болбосо жумшаган эмгеги канчалык убакытты алды, эмнени талап кылды студенттен, кандай чыгармачылыкты талап кылды, кандай изденүүнү талап кылды, эмнени окуду, эмнени жасады, анын сынакта сурала турган суроолор кандай типте болчу, ошол суроо туурабы, теманы камтыйбы, так бир нерсени сурап атабызбы, же болбосо жалпы нерсени сурап атабыз деген нерселердин суроонун оордугуна, татаалдыгына, жөнөкөйлүгүнө, түшүнүктүүлүгүнө жараша дагы баа мурдатан белгиленип коюлат. Анан сынактын оордугу мурдатан белгиленип алса жакшы. Анан жазылуу сынактарда канча суроо туралыш керек, канча убакытта жазыш керек, студент канча убакытта жазыш керек, канча убакытта тапшырыш керек дегенди белгилеп алдык. Анан сынактар бизде дем алыш күндөрү деле жасала берет, майрамга туш келбесе, могу деканат тарабынан, университет тарабынан бир ай мурун үйрөтүлөт, айтылат, бардыгына жарыяланат. Жарыялангандан кийин ар ким ошого жараша расписаниясын түзүп, анан экзаменге киришет. Ошо семестр ичинде аткарылган иштер бул жалпы сынактын, финалдык сынактын жыйынтыктарына канчалык деңгээлде таасир тийгизет. Аны жана баалоо критерийлеринде биз компьютерге баалоодо коюп алганбыз. Мисалы үчүн тапшырмага 10%, анан кийин өзүнчө проектке 15%, ара сынакка 30%, финалдык сынакка 50%, анан экинчи дагы бир ишке, группалык ишке мынча процент деп бардыгын ошо 100 баллдык системага ылайыкташтырып ала турган болсок, жана суроолорду ошого жараша жасай турган болсок, бул мугалимдин ишин дагы аябай дегенде жеңилдетет, жана ошол эле учурда студенттердин да таарынып капа болбой, өзүнүн жасай ала турган иштерин канчалык деңгээлде түшүнгөнүнө жардам берет. Эми биз могу пандемия учурунда тапшырма же студенттердин ийгилигин баалаш үчүн биз Classroom менен, Meet менен, Zoom менен көрүшүп аттык. Бул Classroomга киргенибизде тапшырмаларды мурдатан берип түшүндүрүп берип коюп аттык. Кайра ошол эле учурда студенттерден алып аттык. Ошо экзамен учурунда Classroomга алар жазып коюп атты. Кайсы студентке кандай баа бере турган болсок, алар бири-бириде көрө алат. Ошол учурда биздин жетекчилер дагы ошо тапшырманы эгер нааразычылык боло турган болсо же жөн эле кызыккан болсо, аларды окуп көрө алышат. Анан иштин сапаты, башкаларга пайдасы, канчалык деңгээлде түшүнүктүүлүгү, келечек иш үчүн маанилүүлүгү, кесип үчүн маанилүүлүгү жана башка критерийлерге жараша ошо сынактарды алып аттык. Бул учурда биз эмне кылдык? Проект бердик, группалык иштерди бердик, жеке иштерди бердик. Жана менде мурдагы докладчылар да айтып кетти, мына кайтарым байланыш аз болуп атты деп. Кайтарым байланыш сабак учурунда түшүндүрүп аткан учурлар да аз болуп атты, бирок WhatsAppка жазып эле могуну мындай кылсак болобу, тигиндей кылсак болобу деп эле кайра мындай суранып атты да сабактан тышкаркы учурларда. Бу дагы маанилүү бир неме болду, байланыш болду, бирок бул биз азыр жаңы үйрөнүп атабыз. Баарыбыз коо менен чогуу үйрөнүп атабыз. Мындан аркысы жакшы болот деп ойлойм. Анан ошо сабакка тиешелүү текшере турган суроолордун баардыгын, ар бир суроо татаалдыгынын өзгөчөлүгүнө жараша канча балл экени белгиленип алынса, бул өтө маанилүү болот жана студенттерге дагы таарынбай тургандай мүмкүнчүлүк берет деп ойлоп атабыз. Анан биз баа коюп атканда ар бир баага студентке жетекчилердин астына, өзүбүздүн абийирибиздин астында отчет бере ала тургандай баа коюшубуз керек. Анын тиги сабакка катышуусун, кызыгуусун, потенциалын, өзгөчөлүктөрүн дагы эске алып, сабакка шайкеш келгендигин карашыбыз керек. Ошондой эле темадагы ошо биздин темабызга жараша адабияттарды канчалык деңгээлде изилдеди, китептерди окудубу, ошол китептен эмне чыгарды, кандай анализ чыгарды, кайсыны көрдү, дүйнө менен салыштырып атканда дүйнөлүк өнүгүүлөрдү бизге салыштырып атканда эмнелерди билди деген суроолорду да карай турган болсок, бу дагы студенттердин мындан ары окуусуна, изденүү көндүмүнө салым кошот деген ойдомун. Анан сабакты баардык студенттер түшүнө тургандай кылып беребиз, бул өтө маанилүү. Андан башка ар бир студент биз үчүн кымбат, муну билебиз. Дайыма сабакка келген, тапшырмаларды аткарган, кызыккан, андан ары өнүгүсү келген
сынактарда жогорку ийгиликти көрсөткөн студенттердин ийгиликтерин туура баалоо абзел. Ошол эле учурда кээ бир учурларда биздин студенттер канчалык деңгээлде 100% сабакка катышып атты, ошо 100%, 85% сабакка катышып атты пандемия учурунда деле. Бирок кээ бирлери айылга кетип калгандар, эже телефонум талдын түбүнөн эле тартат, мен огороддо турам, үшүп атам, эже жан жаап атат, сарайга кирип кеттим эле деген маселелер да болуп атты. Ушундай маселелер учурда да муну дагы эске алышыбыз керек. Тапшырмасын бир аз кеч бергенге, убактысын тактап белгилегенге мүмкүнчүлүк беришибиз керек экенин түшүндүк. Мисалы, экзаменди ушул саатта жасайбыз, ушул саатта бүтүрөбүз десе, мында 1-2 саатты бир аз неме кылып койгонго туура келди. Ийкемдүүрөөк кылып, бошураак койгонго туура келди. Бул өзгөчөлүктөр болду. Анан дүйнө тездик менен өзгөрүп атат. Биз да өзгөрүп атабыз. Студенттер каалаган баардык сынактардын бааларын дагы көрүп атышты. Сурап атышты, эмне үчүн ушундай болду деп. Кайра өздөрүнүкүн өздөрү текшерип алып атышты. Ага мүмкүнчүлүк беришибиз керек, себеби ал студент мен кайсы жерде туура эмес жаздым, эмнеден кетирдим, же болбосо эмне үчүн баам төмөн болуп калды же жогору болуп калды дегенди билгенге акылуу. Анан ошону билсе, өзүн сындай алса, сын көз менен карай алса, компетенттүү, өзүнө отчет бере ала турган жакшы адистерди чыгара алабыз дегенге ишенем жана алардын укугун тепсеген, эмгегин жеген болбойбуз. Мен айта турганым бүгүн ушул көңүл буруп укканыңыздар үчүн чоң рахмат. Чоң рахмат, Кадиян эже. Студенттердин билимин өлчөө жана баалоо боюнча абдан жакшы маалыматтарды берип кеттиңиз. Кадиян Бообекова, Кыргыз-Түрк Манас университетинин гуманитардык факультетинин педагогика кафедрасынын окутуучусу, педагогика илимдеринин доктору PhD. Анда эмесе кезекти кийинки баяндамачыбызга берели. Кийинки баяндамачыбыздагы ушул эле Кыргыз-Түрк Манас университетинин үзгүлтүксүз билим берүү борборунда жетекчинин орун басары жана компьютердик инженерия бөлүмүнүн доценти, доктор PhD Рита Исмаилова сизге сөз берилет. Кыргызстандагы гибриддик окутуу практикасы тууралуу бизге айтып бермекчи. Саламатсыздарбы, үнүм келип атабы? Ооба, улуу атат. Экранды ачайын. Экраным ачылды окшойт да. Кайрадан саламатсыздарбы? Менин атым Рита Исмаилова. Мен Кыргыз-Түрк Манас университетинин компьютердик инженерия бөлүмүндө иштейм. Жана биздин кичинекей тажрыйбабызды бөлүшүп кетким келип атат бүгүн. Мурда дагы бул презентацияны жасап өттүм элем. Мурда уккандар үчүн кичине кызыксыз болуп калышы мүмкүн. Жалпысынан биз бул темага кайдан келдик айтып кетейин. Эң башында Чоңойтуп коесузбу? экран Рита ачылды да? ачылды, бирок слайдтарда болду. Башында биз жалпысынан алыстан билим берүүнү карап чыгалы дегенбиз, бирок мурдагы презентациямда дагы айтып кеткен сыяктуу толугу менен алыстан билим берүү өтө туура болбой калганын көрүп аттык. Анткени студенттерге бир аз оор болуп атты мындай нерселерди. Биз бул изилдөөбүздө университет эмне кыла алат, университеттер өздөрү эмне кыла алат, кандай инфраструктура керек, кандай тоскоолдуктар бар толугу менен билим алыстан билим алууга студенттер үчүн жана университеттер үчүн алыстан билим берүүгө кандай тоскоолдуктар болушу мүмкүн жана келечекте бул нерселерди кантип жакшыртсак болот деген багыттарда карап чыкканбыз. Инфраструктура абдан маанилүү, бирок биздин студенттер дагы толугу менен алыстан билим алууга даяр эмес экенин көрдүк. Анткени толугу менен алыстан билим алыш үчүн студенттердин мотивациясы жогору болуш керек. Биздин студенттер болсо өтө мындай билимге умтулуусу, мотивациясы өтө мындай жогору деңгээлде эмес экенин көрө алдык. Анткени сабактарды окубай баардыгын тең акыркы күнгө калтырып коюшат экен. Ошондуктан биз ошо толугу менен алыстан эмес, аралаш билим берүү дагы ыңгайлуураак деп
деген ойго келдик. Бул изилдөөнү биз жалгыз гана биздин университетте эмес, Кыргызстандагы Бишкекте жайгашкан 4 университетте өткөргөнбүз. Ошентип биз алыстан билим алууга болгон көз караштарды карайлы дедик. Башында бул алыстан билим алууну караш үчүн биз эмне кылдык? Биз биздин компьютердик инженерия бөлүмүндө атайын бир платформа куруп чыктык. Ал платформага андан кийин биз маалыматтарды жүктөй баштадык. Жөнөкөй эле сабак өтүп атканда платформага маалыматтарды жүктөйлү деп чечтик. Анткени андан мурунку толугу менен алыстан берилген изилдөөбүздө биз ошо learning management system деп коет, билим берүүнү башкаруу программдык жабдыктардын тандоосу аябай маанилүү экенин көрдүк. Анын техникалык мүнөздөмөлөрүнө караш керек экенибизди, бул программдык жабдыктардын колдонууга ыңгайлуу болушу, оңой болушу жана сөзсүз түрдө мына F4 деп көрсөткөн факторубуз сөзсүз түрдө биздин ушундай эгерде толугу менен алыстан билим бере турган болсок, сөзсүз түрдө студенттер фидбек кайрадан билим алганга, суроолоруна жооп алганга мүмкүнчүлүгү болуш керек экен. Ар бир фактордун кайсыл бөлүгү маанилүү экенин дагы изилдеп чыкканбыз. Жана эң маанилүү бөлүк катары ушул система аркылуу сөзсүз түрдө суроолору чыкканда студенттердин жооп алганга мүмкүнчүлүктөрү бар болуш керек экен. Ошондуктан айтканымдай ошо аралаш билим берүү методуна өтөлү дедик. Бул методду биздин бөлүмдөгү баардык мугалимдер жана студенттер катышты бул методко. Эң негизги артыкчылыктары, эгерде биз толугу менен онлайн билим берип кое турган болсок, биздин багыттагы компьютердик инженерия багыты биз үчүн аябай эле артыкчылыктары кемчиликтерге караганда көбүрөөк болот. Анткени биздин жумушубуз, биздин окуткан нерселерибиздин баардыгы тең баары бир эле онлайн жүргүзүлүшү керек эле. Практикалык иштерди жүргүзүү аябай оңой болот, экрандан көрсөтүп коюп, ресурстар абдан көп болот. Бирок эң негизги кемчилик бул интернеттеги болгон ресурстардын сорттолбогон, мындай окуу үчүн ырасталбаган экенин көрө алдык. Жана студенттерде аябай көп алаксуу фактор болот. Анткени интернетке кирет, сабак окуп баштайт, материалдарды издеп баштайт дагы, башка нерсеге алаксып кетет дагы, башка бир тарапка кетип калып атат. Ошондуктан мотивация, аябай жогорку деңгээлдеги мотивация керек болот. Биз бул мотивацияны өзүбүздүн колубузга алалы дедик дагы, алыстан эмес, айтканымдай эле аралаш билим берүү методун колдонолу дедик. Мотивация тарабын класста берип аттык. Ал эми ушул программдык жабдык аркылуу классташтырылган маалыматтарды мындай окууга ыңгайлуу ирети менен коюп бергенге аракет кылдык. Албетте бул жерде өзүбүз сабакта колдонулуп аткан материалдарды коюп аттык биз системабызга. Бул жерде колдонгон материалдарыбыз тууралуу дагы кичине кое туруп айтып берейин. Бирок эң негизгиси бул жерде ушул бизде билим дагы кыргыз тилинде берилет. Билгениңиздей, Кыргыз Түркманат университетинде кыргыз тилинде компьютердик инженерия багытында маалымат табуу абдан оор. Ошондуктан биз өзүбүз мугалимдерибиз жасаган жумуштарды, материалдарыбызды даярдаган методикалык усулдарыбыздын баардыгын тең ушул система аркылуу студенттерибизге жетүү мүмкүнчүлүгүн бергенге аракет кылдык. Ошондо эмне үчүн бул түр билим берүү гибриддүү деп аралаш деп аталат дей турган болсок, онлайн сабактар болот, материалдардын баардыгын тең онлайн берип атабыз, бирок аудиториялык сабактарды дагы жокко чыгарган жокпуз, аудиториялык сабактар дагы болот. Системаны eCourse Manase BKG сайтына жайгаштык. Moodle деген абдан
көп университеттер тарабынан колдонулган программдык жабдык бар. Ачык кодду бул программаны, бул жабдыкты, платформаны куруп чыктык. Бул жалпы көрүнүшү. Бул жерде бир канча сабактар бар болчу. Көргөнүңүздөй сабактарыбызды бакалавриат деңгээлинде, магистратура жана докторантура деңгээлиндеги сабактардын баардыгын тең киргиздик. Бул ар бир сабактын ичиндеги материал жайгаштыруу баракчабыз. Бул жерде көргөнүңүздөй, мисалы 275 дискреттүү эсептөө структуралар боюнча материалдарыбыз. Бул жерде көрө алганыбыздай презентацияны жүктөп аттык. Презентациясынын аркасынан эле кичинекей видео сабактарды даярдап аттык. Анткени азыркы учурда, азыркы жаштагы студенттерибиз абдан ушул видео восприятие жогору деңгээлде өнүккөн экен. Видео материалдарды окуганга караганда дагы жеңил кабыл алышат экен. Ошон үчүн биз видео курстарды даярдадык. Сөзсүз түрдө анан ар бир сабактын алдына кыска сынактарды, тест түрүндөгү же болбосо жазууга мүмкүнчүлүк берген түрдөгү сынактарды кошуп чыктык. Апта бул материалдар келип биздин системага отургузулуп атты. Бул жерде биздин видео сабагыбыздын интерфейси бул түрдө болот. Система аркылуу студенттер видео көргөнгө дагы мүмкүнчүлүктөрү бар болуп атты. Бул биздин сынактарыбыздын баракчалары. Сынактарды даярдап атканда Moodle системасы жалгыз гана жана көптөн бир туура жоопту тандоо түрдөгү суроолорду эмес, эсептөө суроолорду кошконго мүмкүнчүлүк берет экен. Жазуу түрдөгү суроолорду кошконго мүмкүнчүлүк берет экен. Керек болгон учурларда бул баракчаны студенттер тапшырма тапшырып атканда блок кылып коюп, башка бир жерден көчүрүп жармаштыруу опциясын дагы жокко чыгарып койсок болот экен. Бул дагы маанилүү жана финалдык сынактар болуп атканда абдан маанилүү бир өзгөчөлүгү экен бул системанын. Андай опцияны да колдонуп көрдүк биз сынак алып атканда. Ошондо жалпы бул долбоорду ишке ашырып атканда биз багыттарын дагы карап чыктык. Жалгыз гана азыркы мен көрсөткөндөй платформанын шайкештигин студенттерге канчалык оңой болду бул платформаны колдонуу, анткени оор бир түшүнүксүз платформаны коюп койсок студенттерибиз колдонбой чыгып кетет эле. Ошондуктан оңой, жеңил, колдонууга ыңгайлуу бир платформаны тандаганга аракет кылдык. Окуу методикасын биз тааныткан ушул методикабыз аралаш билим берүү, hybrid learning деген жаңы методика болчу. Бул методика студенттерге кандай таасир берди, жакдыбы, жаккан жокпу, ушуну дагы изилдегенге аракет кылдык. Жана сабак үчүн даярдаган материалдар, кайсы түр материалдар көбүрөөк жакты, материалдарга кандай сын пикирлери бар, ошонун баардыгын тең изилдеп чыктык. Бул жерде платформанын шайкештиги канчалык, бул платформаны колдонуу биздин менталитетке, биздин студенттердин билим деңгээлине ылайык болду, колдонууга оңой болдубу, оңой болгон жокпу деген суроонун жыйынтыктарын бир график менен бергенге аракет кылдык. Бул жерде биздин долбоордо катышкан сабактардын ар бир сабакта студенттер баалап чыкты. Көргөнүңүздөй 100 баллдан 80 балл болду орточо баалообуз. Бир канча биздин студенттер өздөрү программдык инженерия, компьютердик инженерия студенттери болгон үчүн алар программдык жабдыктардын мындай жакшы сындап бере алышат. Ошондуктан кичине төмөн болуп калды окшойт. Көбүнчө ошо интерфейс деп коет, көрүнүшү, программдык жабдыктын көрүнүшү тарабынан абдан көп мындай кылсак болот деген ойлор келип атты. Методиканы баалай турган болсок, бул окуу методикасын баалай турган болсок, жалпысынан жакшы эле бааларды алдык. Бул шкала, калп айтпасам, 36дан алынган шкала болчу. Эң максималдуу 36 балл бере алышат эле студенттер. Көргөнүңүздөй көпчүлүк сабактарда, кээ бир сабактарда көбүрөөк, кээ бир сабактарда азыраак, бирок жакшы эле баалоо жүргүзүлдү. Студенттерге бул төр билим берүү жакты десек болот жалпысынан. Андан кийин ошо сабакка даярдаган материалдарыбызды карап чыктык.
айткандай видео материалдарыбыз бар болчу, окуу түрдөгү материалдарыбызды ошо видеодо айтып аткан, сүйлөп аткан нерселерди кайра кагазга жазып бир файл, PDF файл түрүндө дагы системага жүктөп аттык. Андан кийин презентацияларды даярдап аттык. Ошол презентация боюнча сабак өтүп аттык дагы. Ошол презентацияны кайра системага жүктөп аттык. Жана ар бир сабактын аягында сөзсүз түрдө кыска сынактарды жүргүзүп аттык. 7-8 суроодон турган сынак, ал сынактардын жыйынтыктары топтолуп келип туруп, финалдык студенттин ошо ушул сабактан ала турган баасына дагы таасир берип атты. Ошол ар бирөөнү баалаганда студенттердин баалары 5тен баалай турган болсок, ошо 5 балдык максималдуу түрдө 5 бере турган болсо, анда мына ар кандай башка сабактарда ушундай баалоо жүргүзүп, бирок көргөнүбүздөй баардыгы тең да орточо эсеп менен караганда 4төн жогорураак баа алды. Биз даярдаган материалдар студенттерден аябай көп мындай активдүү катышты студенттер. Кабинетке дагы келип ушундай кылып койсоңуздар жакшы болот, мындай кылсаңыз, мисалы жазып атканда опечатка болуп калып аткан болсо материалдарыбызда эже бул жериңизде опечатка болуп калыптыр деп аябай мындай жакшы фидбек алдык студенттерибизде. Бирок албетте сын пикирлер дагы болду. Мисалы видеолорду жазып атканда кээ бир сабактар үчүн видео англис тилинде жазылып калган. Ошол англис тили эмес, кыргызча же түркчө дагы кошуп койсоңуздар жакшы болот эле деген өтүнүчтөр бар болуп атты. Видео тартып атканда биз көбүнчөсү ошо экранды тартуу методикасын колдондук. Эң башында долбоорду даярдап атканда биз экрандан тартуу жана аудиторияда сабак өтүп атканда видеолорду тартуу жана ошону да жайгаштырууну карап атканбыз. Же болбосо ошо гибриддүү онлайн сабак өтүп атканда, жандуу сабак өтүп атканда, мисалы Google Meet же ошо Zoom сыяктуу платформаларда өтүп атканда ошолорду дагы кошо киргизбекпи деп ойлонуп аттык элек. Бирок көбүнчөсү ошо Google Meet аркылуу же Google Meet же Zoom аркылуу өтүп атканда сабактарды видеолордун көлөмү өтө чоң болуп кетип атты. Мисалы, минимум 30 минуталык видеолор болуп атты. Улам бөлүп атсак дагы мындай сабак, мисалы 40 минуталык сабак, бирок видео сабак өтүп атканда анын көлөмү кичирээк болушу мүмкүн деп туруп 30 минуталык видеолор тартып аттык ар бир академиялык саат үчүн. Ошо 2-3 саат арка келгенде аябай узун видеолор болуп кетип атты, бирок студенттерден кайра мындай немелер келди. Узун видеодон маалыматты табыш оор болуп калып атат, кыска видео тартыңыздар, мазмунун байытышыңыздар керек, мисалы анимация кошуңуз же болбосо бул тема боюнча дагы кеңири маалымат бериңиз деген сыяктуу сунуштар келип атты. Проектке, бул долбоорго эң башында биз бул долбоорду 2017-де баштаганбыз. Ошол 2017-2018-дерде тартып баштаганбыз видеолорду башында 8 эле сабак катышкан. Ошондо башка сабактарга дагы ушундай мазмун даярдасаңыздар, сизин ошо платформага жайгаштырсаңыздар деген дагы суроо талаптар келип атты. Бул суроо талапка бул пандемия учурунда толугу менен жооп бере алдык деп ойлойм. Анткени экинчи семестрдин сабактары толугу менен ушул платформабызга жүктөлдү. Албетте биз профессионалдык аспаптарды колдонбогонубуз үчүн, мисалы микрофондон кээ бир учурларда башка бир шум өзүчүү жазылып калышы мүмкүн болуп атты. Ошондой нерселерди дагы мындай диккатлуу карасаңыздар деген дагы сунуштар келип атты. Бирок андай сунуштар анча деле көп болгон жок. Болгону 12% десек болот. Ошо видеону кыска кылыңыз деген сунуштар да келип атты. Бирок жалпысынан студенттерибиз ошо сунуштар жок, бардыгы жакшы деген фидбек берип атышты. Эми гибрид түрүндөгү окуу жыйынтыктарын мен өзүмдүн сабагымда алдым. Мисалы 15-16 жана 16-17 жылы бул сабак боюнча 100 балдык система боюнча биздин студенттердин орточо баасын көрө турган болсок 49-43 болуп атты эле. 17 жылы биз 17 жылы жана 18-19 жылдары бул 2 жылда гибриддик окутуу методу менен өттү сабактар. Көргөнүбүздөй орточо баалары аябай жогорулады. Бул акыркы нерсени мен бүгүн коштум. Бул толугу менен онлайн, ушу пандемия учурунда толугу менен онлайн өткөн сабагыбыздын жыйынтыгы 80 балл болду, аябай эле жогору болду.
бул дагы онлайн түрдө сынак алууда мындай контроль механизмдары кичине слабый болуп калат экен, алсыз болуп калат экен. Ушу контролду жакшылап өткөргөнгө аракет кылышыбыз керек экен деген жыйынтыкка келип атат. Кайра эле анан жана биз башында айтып аткан толугу менен мындай биз көнүп калгандай аудиторияга келип сабак бере берген дагы өтө жакшы натыйжа алып келген жок, бирок толугу менен онлайн билим берүүгө өтүп кетсек дагы өтө жакшы болбой калат экен. Билимдин сапаты кандай болору белгисиз болуп калат экен. Ошондуктан контроль сынактарды аудиторияларды өткөрүп, бирок берип аткан сабагыбызга ушундай гибриддик түрдө онлайн сопровождение берсек аябай жакшы натыйжа, жакшы сапаттагы билимге студенттерибиз ээ болот деп ойлоп атабыз. Эми келечектеги изилдөөлөрдү карай турган болсок, ошо мен айтып кеткендей, эң биринчиден биз билим сапатын жогорулатыш үчүн контроль системасын, сынак учурунда контролдоо, студенттерибизди контролдоону жакшы жүргүзгөнгө аракет кылышыбыз керек экен. Студенттер билгениңиздей, эми баардыгыбыз эле мугалимбиз, көрүп атат болушубуз керек. Башка жерден же бири-биринен сурап көчүрүп алууга аябай көп возможность болуп калат экен толугу менен онлайн билим алууда. Ошондуктан ошо сынактарды контроль системаларын жакшылап өнүктүргөнгө аракет кылалы деп атабыз. Биз программдык инженерия, компьютердик инженерия бөлүмү болгонубуз үчүн биз ушул тараптагы сөзсүз түрдө бир программдык жабдыктарды иштеп чыгып, азыркы учурда колдонуп аткан Moodle платформабызга бир плагин катары ошолорду киргизгенге аракет кылалы деп чечтик. Мисалы бизге аябай керектүү болгон жазылган код түрүндө жазылган бир тапшырманы баалоо, автоматикалык түрдө баалоо сыяктуу нерсе бар. Жалаң эле тест бере бербей, текст түрүндө берилген тапшырмаларды баалоо дагы мүмкүн болушунча автоматташтыруу ушул баалоо системасын. Жана материалдарды мисалы бир форматта кылганга аракет кылып атабыз, бирок ар кандай болушу мүмкүн. Мугалимдер да адам болгондуктан ошо китептерди бир форматка келтирүүчү бир программдык жабдыктагы иштеп чыгалы деген ойго келип атабыз. Рита, жыйынтыктаңыз, жыйынтыктаңыз. Бул акыркы слайдым. Ошо ушул сыяктуу нерселерди жасашыбыз керек экен. Дагы андан кийин ошо Moodle платформасында дагы бир канча өзгөчөлүктөрү бар экен. Жандуу сабак берүү мүмкүнчүлүктөрү жана ошол жандуу сабак берүү, жандуу видео сабакты платформага сактап коюу мүмкүнчүлүктөрүн колдонгонго мүмкүнчүлүктөр бар экен. Ошол тараптарын да карап көрөлү деп ойлонуп атабыз. Биздин бөлүмдөгү ушул программанын жардамы менен. Менин бөлүшө тургандарым ушунчалык болчу. Көңүл бургандарыңыз үчүн рахмат. Суроолор болсо. Чоң рахмат. Чоң рахмат, Рита. Демонстрацияны токтотуп койсоңуз. Анда эмесе биздин убактыбыз, биз өлчөгөн убакыттан дагы бир аз ашып кетти. Баяндамалар абдан кызыктуу болду, токтотууга да мүмкүн болгон жок, туура түшүнүрсүздөр деп ойлойм. Азыр эми талкууга келсек, бизге чаткадагы абдан көп суроолор берилди. Биздин баяндамачылар даяр турсаңыздар, анткени ар бириңиздердин өзүңүздөргө гана багытталган суроолор болуп калышы мүмкүн. Мен окуй берейин. Нурлан Кубатович, бул жердесизби? Чыгып кетпедиңизби? Анткени жана окуганда сизге багытталган суроолор көбүрөөк эле. Нурлан Кубатович, бул жердесизби? Нурлан Кубатовичке суроо берилиптир. Шарапат Искендеровадан. Саламатсызбы, Нурлан агай? Мен азыр ата эне катары Бишкек шаарындагы номер 12 мектептин мугалимдер жамаатына ыраазычылык билдирем. Албетте бул жерде силердин эмгегиңер да абдан чоң. Алар тандап алган Classroom программасы мыкты уюштурулду деген суроо эмес, ыраазычылык билдирүү экен. Ырыс Сагынбек деген катышуучубуз жазып атат. Нурлан агай, доменди кайталап коюңузчу дейт. Нурлан агай кайра кошулса бул суроону берели. Андан кийин Наркүл Рыскулова эже жазып атат. Катышуучубуз кайсы мектепке канча компьютер коюла турганы кантип аныкталат? Деги эле кайсы айылда канча бала техника жагынан
камсыздыгы жагынан эсеп жүргүзүлгөнбү деп Нурлан агай жооп берди. Нурлан агайга берип атат. Андан кийин кете берели. Андан кийинки суроолор Нурлан агай усулчуларды да республикалык окутуу жүргүзсө жакшы болмок. Айлыктары аз, мыкты усулчулар аз болуп жатат. Ошентсе да карантин учурунда жакшы иш жүргүзүштү деген пикирлер айтылып жатат. Нуржан деген катышуучубуз жазып атат, жаңы методикалар окутулса жакшы болмок. Мисалы дистанттык түрдө, себеби мугалимдердин сапаты жакшы эмес. Ал үчүн райондук усулчуларды окутуп туруш керек. Алар окутулган нерсени жайылтат дейт. Бул дагы пикирлер болуп атат мугалимдердин. Нурлан агай, Мерим Киналиева жазып атат. Нурлан агай, мугалим жана окутуучуларга программаларды жана гаджеттерди колдонуу боюнча даярдоо курстары же иш-чаралар пландаштырылды беле? Шаардагы продвинутый дегенде тырмакчага алып жазыптыр. Мугалимдер го мейли айыл жергесинде интернетти жакшы колдонгонду билбейиндер аз эмес. Рахмат дейт. Ырыс Сагынбек кайрадан жазып жатат. Гаджети жана интернети жок студенттер аралыктан окутуу процессине катыша албай калды. Бир топ мугалимдер деле кыйналышты. Дагы карантин болуп калса, билим берүү системасы даярбы? Жана кандай аракеттер болуп жатат? Эгерде COVID-19 болбосо интернет технологияларын пайдалануу мынчалык деңгээлге чыгат беле дейт. Чын эле COVID-19 бардык мугалимдерди жанагы санариптик сабаттуулугун арттырды десек болот. Нуржан деген катышуучубуздун суроосун окуйун. Айыл мектептеринде компьютерди жакшы деңгээлде колдонгон мугалимдер аз. Көбүнчө мугалимдер пенсионер, аларды үйрөтүш үчүн райондук усулчуларга байма-бай республикалык деңгээлде сапаттарын өнүктүрүп туруш керек. Алар усулдарды жайылтышат деген пикир айтылыптыр. Андан кийин Кадиян эжеге чоң рахмат деп ыраазычылык билдирип жатышат. Андан кийин кей суроолорго карайлы. Негизинен Рита чоң рахмат жана ушул баяндамачыларга чоң ыраазычылык билдирген ыраазычылыктарын билдирип жатышат катышуучулар. Анда эмесе ооз-2 суроолоруңуздар болсо биздин баяндамачыларга берсеңиздер. Тилекке каршы Нурлан. Рахат Аскарова көтөрүп атат. Рахат сөз сизде. Саламатсыздарбы Гүлзат эже, саламатсызбы? Жакшысызбы? Чоң рахмат сөз бергениңиздерге. Бул жерде мен бул Чынаркүл эжеге мындай бир суроо менен кайрылайын деп жатам да. Бүгүн чын эле бул тема аябай актуалдуу болуп атат. Билим берүүдө, бул онлайн билим берүү. Анан айрыкча могу аккредитацияны биз дагы онлайн өттүк. Бул дагы ошо пандемияга байланыштуу болду. Анан негизи эле менин суроом бул онлайн билим берүү эмес, аккредитациянын өзү жөнүндө да. Жана Чынаркүл эже аябай жакшы изилдөөлөрдүн жыйынтыгын айтып кетти. Анан чын эле аккредитация бул баардык окутуучуларга аябагандай чоң стресс алып келгендиги бул чындык. Бир университеттин окутуучусу катары муну жон терим менен сездим өзүм дагы. Анан мен эжеге мындай бир суроо берейин дедим эле да, могу чет өлкөдөгү, мисалы Американын университеттеринде ушундай аккредитация болгондо бул педагог эмес, мугалимдин, мындайча айтканда академисиен деп коет го, мисалы билим берген окутуучунун ролу кандай негизичи? Мисалы бизде аккредитация болгондо декан болобу, бөлүм башчы болобу эч кандай жоопкерчиликти алган жок да, мындайча айткандачы. Мен муну ачык эле айтам. Бардык нерсени протокол жазгандагы окутуучулар болду, кагаздарды чогулткандагы, энеталар чогулушун өткөргөндагы жумуш берүүчүлөр менен бардыгы мугалимдер болду. Жарым жыл сабагыбыз аксады, чын эле сөзсүз түрдө. Ошондой эле менин досторум дагы 2-3 вузда иштеген досторум, жакында саналаштарым дагы бар. Алар дагы ушу айтты, биз сабак өтпөй эле жарым жыл ушу аккредитация кагаз менен отурдук деди. Анан ушу чын эле ушул бардык жоопкерчиликти ушул окутуучулар алыш керекпи? Негизи сиздин жеке оюңуз. Анан бул Америкада ушундай жагдай кандай? Же болбосо бул атайын маалыматтарды чогулткан, иштеп чыккан, бир иретке келтирген, документация жасалган бир бөлүмдөрү барбы, институттары барбы, аккредитацияга даярдаган? Ушул аябай бизде аябай чын эле көйгөй жарата турган нерсе болуп атат деп ойлойм да. Анткени 4 жылдан кийин кайра эле аккредитация болот. Рахат түшүнүктүү, Рахат түшүнүктүү. Чынаркүл эже кыскача макул. Чоң рахмат сурооңузга. Бардыгын ичинен көрүп чыктым. Чет мамлекетте, мисалы үчүн Америкада аккредитацияга жооп берген атайын бөлүм бар. Ар бир факультетте, ар бир институтта. Мен окуган факультеттеги бөлүмдө жок дегенде 5 же 7 киши кызмат кылат. Анан аккредитация деген 5 жылда бир өтүп, ошо аккредитациянын убагында эле иштеле турган жумуш эмес.
жумуш эмес. Аккредитацияны жакшы өткөзүп, ошол деген максатка жанакы сапатты жогорулатканга түрткү боло турган процесс катарында кабыл алсак, аккредитацияга деген күн сайын иштеш керек. Мугалимдер атайлап аккредитация үчүн УМК деген папканы толтуруп эле кайра кагаз толтура берген жок Америкада. Кагаздарды, отчетторду күн сайын жанакы отдел атайын аккредитация боюнча бөлүм толуктайт. Мисалы үчүн, быйыл жаңы курстар ачылып, жаңы факультет ачылып, же болбосо жаңы грант алынса, ошо күнү жазып толтуруп коюшат документтерди. Анан аккредитация бул токтолбогон күндө болуп туручу нерсе. А биздикилер мынтип атпайбы, бүгүн даярдап өтүп койсок, эми 5 жылга чейин бизде эч ким тийбейт деп. Анан 5 жыл өткөндөн кийин, 5 жыл мурун болгон, 5 жылдан бери эмне болгонун кайра эстеп, жазып чыкканга кыйналып атышпайбы? Бирок ошону бизде азыр жакшы система иштебей атат. Бирок аккредитациялык агентстволордо күнөөлөгөнгө болбойт, алар дагы үйрөнүп атышат. Алар дагы жаңы нерсеге көнүп, ошону түшүндүрүп иштеш кыйыныраак болуп атат да, бул жагы бар. Анан мугалимдердин ролу абдан чоң болгон менен, чоң болгондо кандай? Кадимкидей эле ата-энелерди чогулткан жыйналыш болбойт ал жерде. Бул жерде кереги жок нерселерди жасап атабыз да көп. Ата-энелер деген кайсыл убакта катышыш керек? Ата-энелер сапаттын талап кылганга, мен акча төлөп атам, сапаттуу билим беришиңер керек, силер буну окула деген жерге катышыш керек. Жумуш берүүчүлөр мага, мен айылдын мектебинде директор болсом, мага компьютерди билген, кыргызча жакшы сүйлөгөн, моундай бир жанакы балдар менен иштей ала турган, мүмкүнчүлүгү чектелген иштей ала турган мугалимдерди даярдап бериш керек. Ошон үчүн силерге кандай сабак киргизишиңер керек, же болбосо кандай методиканы окутушуңар керек деген сунушун айтыш үчүн гана керек. А биздикилер бүт баарын бир күндө, бир жуманын ичинде жасап салганга аракет кылышпай, ошончо кыйынчылыктар болуп атат. Чоң рахмат Чынаркүл эже. Рахат сурооңузга жооп толук эле болду окшойт, Чоң рахмат эже. Андан кийинки СМ деген кол көтөрүп атат катышуучубуз. Саламатсыздарбы? Мен суроом Чынар эжеге, аккредитациясы боюнча. Бул жерде айтып атасыздар азырчы. Бул системада проблема барбы же инсандык факторлордо мындай проблема бар, бул максатка жетпей атканычы Кыргызстанда? Ошону кыска айтып аласызбы? Анан экинчи дагы суроону сиз айткандан кийин берейинби же кандай кылайын? Мен айткандан кийин беребиз. Көбүнчө маселе, проблема системада болуп атат. Ошо системаны баягы чет элдин же болбосо Европанын аккредитациясындай аккредитация өткөзөбүз, көз каранды эмес кылбай, туура текшеребиз деп аракет кылып атышат, бирок система жакшы иштелип чыккан эмес. Баягы эле мамлекеттик аттестациянын форматында өткөзүп атабыз. Бир гана нерсеси жанагы студенттер менен маектешип, анан стейкхолдер менен маектештик деп киргизгени болбосо, баягы кагаз толтурган эме жагынан аябай эме болуп атат, системада мүчүлүштүктөр кетип атат. Жакшы. Баяз деген чоң рахмат. Экинчи суроомду да берип коеюнчу. Макул. Рита эжеге угуп атасызбы? Студенттерди баалоо деп. Бул студенттерди баалоо, бул мектеп окуучуларын баалоо менен экөөнүн кандай айырмасы бар? Болсо бир кыска айтып кое аласызбы? Анан акыркы суроо бул билим берүү министрлигине да министрлигинен келген өкүлчүлүккө да суроо бар болчу. Агай бар экен же кетип калдыбы? Аны эмкиде бериңиз, эртең дагы талкуу болот, азыр убактыбыз аз. Рахмат. Сурооңузду жакшы түшүнбөй калдым окшойт. Студенттерди баалоо жана окуучуларды баалоонун кандай айырмасы бар десизде? Бизде көпчүлүк, кыскача комментарийде айтып кетем, жана университетте көпчүлүк жана мектептегидей эле баалайт да студенттердичи. Раскачылар алып. Түшүнүктүү сурооңуз. Рита. Көбүнчөсү биз адистик тарабын карайбыз. Сөзсүз физика компьютердик инженерия болгондуктан программа жазуу жөндөмдүгү жана алдына коюлган максатка жетүүгө аспаптарды туура тандоо
багыты абдан маанилүү. Айырмасы ушул болуш керек. Мектепте жалпы билимин тандай турган болсо, баалай турган болсок, университетте алдына коюлган максатка эффективдүү түрдө, оптималдуу түрдө аспаптарды тандап жана минималдуу же эффективдүү түрдө жыйынтык алуу жөндөмүн баалашыбыз керек болуш керек. Бизде ошондой баалоо жүргүзүлөт. Чоң рахмат, Рита. Баяз деген катышуучубузга сөз берели. Колун көтөрүп турат. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү талкуу абдан кызык болду да. Мен суроом кимге экенин билбейм. Мен мындай эле суроо берейин деп элем. Жалпычы мен өзүм эле англис тилин бүткөм да, 4 жылдыкчы бакалавр лингвистиканы. Анан кийин ушу университеттин бир системасын алмаштырса жакшы болот эле дегем. Мен ушу министрдин өкүлчүлүгүнө берейин дегем да. Себеби биринчи курстан 3-курска чейин студент. Билбейм, мен өзүм жеке оюмча керек эмес эле сабактарды өткөнбүз да. Мисалы биология, химия, физика дегендерден мен мектептен 4 алчумун, университетке барганда 3 алып, тескери мен багытым тескери жака кетти да. Бир ошону да кандай кылса болот деп дедим, бирок тилекке каршы жок экен. Баарыңыздарга рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Рахмат, Баяз. Тилек каршы сиздин сурооңузга жооп бере турган бул жерде баяндамачылчу Сайрагүл Бородоевна. Саламатсыздар. Микрофонуңузду ачып сурооңузду бере бериңиз. Саламатчылык. Бул жерде Рахат эжекенин суроосуна комментарий берет элем, анан Чынаркүл эжеге суроом бар эле да. Рахат эженин суроосу боюнча менин билишимче ошо кайсы жылдан бери экенин билбейм, но ар бир жогорку окуу жайында Кыргызстандагы жогорку окуу жайларында атайын бөлүм уюштурулган. Билим берүүнүн сапатын көзөмөлдөө жана аккредитация бөлүмү бул ар бир окуу жайында эле бар. Ушул аккредитацияга даярдыкты негизи ушул бөлүм ишке ашырат да, ишке алып барат. Чынаркүл эжеден сурай турганым ушул Рахат эженин суроосунан келип чыкты да. Мен ошол бөлүмдө иштейм. Биз Казым Тынысбаев атындагы Ысык Көл мамлекеттик университетинде. Анан ушул аккредитацияга даярданып атканда Чынаркүл эже сиз айткандай биздин окутуучуларыбыз аккредитацияда мына быйыл өттүк. Биздин окуу билим берүү программасы быйыл өттү, бүттү. 5 жылга өттүк, 5 жыл сен бизге тийишпе дегендей мамиле кылат экен да. Анан ушуну өзгөртүп, ошол биздин окутуучулардын ой жүгүртүүсүн өзгөртүш үчүн кандай иш-аракеттерди алып барсак болот, кандай кеңеш берет элеңиз, ошону сурайын дедим эле. Түшүнүктүү. Чынаркүл эже мүмкүн болсо кыскараак. Эң биринчи жанакы сапатты жогорулатуу дегенди маданиятка айландырыш керек да. Ошондо иштегенге да жеңилирээк болот. Сапаттуу билим берүү, сапаттуу окутуу, сапаттуу иш алып баруу, сапат дегенди бир маданиятка айландырыш керек. Ушул анан сапатты аккредитация келгенде эле комиссияга эле биз кыйратып жакшы жасап атабыз деп көрсөтпөй, мен күн сайын сапаттуу иштегенге аракет кылам деп мугалимдерди үйрөтүш керек да. Анан бууреки переквалификация, мугалимдерге жардам берүү, сылыбызды кайра түзүү, баягы УМК деген папкада турган бүгүн жасалып эртең чаңдап тура турган иш кылбай, ошону бир күнүмдүк бир маданиятка айландырганга алыбыз жетсе, ана ошондо ошол система болот bizde. Баягы кандай комиссия келбесе дагы, ал бар bizde, биз деле ошентип жасап атабыз. Онуар жетишпейт экен деп билебиз, бирок ошол жетишпеген жагын момунтип оңдоп атабыз деш керек да. Чынаркүл эже, чоң рахмат. Биз саат 5-те дагы бир вебинарыбыз бар эле. Ошондуктан бул жактан акыркы суроо дейли дагы, акыркы бир суроону же пикирди окуйун. Чынаркүл айым, сиз мугалимдин дил көйгөйүн айтып, глаз народа болуп жатасыз дейт. Рахмат, бизде дүйнөлүк деңгээлге чыгалы дейбиз, биз да дүйнөлүк деңгээлге чыгалы дейбиз, бирок материалдык жана аң сезим артта калды деген пикирин айтып атат. Чынаркүл эже, сизге аябай көп суроолор болду. Биз эртең да 3-чү отурумда темаларыбызды улантабыз. Ал жерде дагы мүмкүн бүгүнкү баяндамачылар катышса дагы суроолор, талкуулар андан ары улантылмакчы. Эртең бир аз убакыт көбүрөөк болот, анткени резолюция кабыл алынып, эртең ушу жыйынтыктоочу талкуулар болмокчу. Азыр болсо саат 5-те биздин онлайн университеттин илимий изилдөөлөр лабораториясынын илимий гипотеза түзүү жана текшерүү деген жакшы бир вебинарыбыз бар. Нурдин Капаров деген PhD илимий даражасын Индия мамлекетинин Османия университетинен жактаган
адисибиз келип айтып бермекчи. Сиздерди ошол вебинарга да чакырып кетмекчимин. Бүгүнкү бизге келип форумдун экинчи отурумунда жогорку окуу жайлар маселесин талкуулаган отурумда келип жакшы баяндамаларын тартуулаган биздин спикерлерге, баяндамачыларга чоң ыраазычылык билдирем. Аман болуңуздар. Калган катышуучуларга дагы чоң рахмат. Буюрса эртеңки вебинарда дагы темабызды улантабыз, талкуубузду. Эртеңки вебинарыбыз саат 3-тө болмокчу. Анда илимий изилдөө иштери боюнча спикерлер келип өздөрүнүн баяндамаларын жасалат жана талкуулар болмокчу. Чоң рахмат. Жакшы калыңыздар. Микрофондорыңузду жандырып, Улчап коелу. Рахмат, чыга берели. Рахмат чоң. Рахмат. жандыра бересизби? Дегени. Эмес шунун бери жок да. Азыр кирем деп атыптыр эле. Биз ага башка линк менен киребиз да, ошон үчүн чыгып кайра кирели, Мукарам. Ооба, чыга берели. Чыга берели. Чыгып кайра берки линк менен кирели, берки линкти кайра